якобы бизнес тренер, коуч деп өзүн көргөзөт. Келтирилген чыгым карыздарын берсин дагы анан кийин калган адамдарга кандай жашашты анан үйрөтсө туура болот эле деп ойлойм мен. Бул аял жыргап жүрөт. Лондон, Парижге, Америкага барып. Биз болсо ыйлап жүрөбүз мына жерде. Биздин 240 000 доллардан ошо кутулгусу келип атат. Ее бренд Vigold, он был узнаваемый. И сейчас он узнаваем. Эже жалгыз эмес. Мен атым Данияр, Көлдөн келдим. Ауышкаданмын деди ошол убакта Көлбаевдин атын айтыпчы. Келсе эле бул эки баланын канатын кагып эле мынантип эле кетти эле ушундай болуп калды да. Мынантип ээлеп алып элечи. Бул эмне деген заман? Бир документ болгон эмес ошол убакта. Жүрөгүм сыздап кетет азырчы. Кайрылбаган жерибиз калбай атат. Мыйзамдагы мошенниктер болуп калды. Касымова безупречная личность. Vigold. Илюма, видите, вы хотите услышать то, что вы хотите, а я ответила на это. Түшүнбөй калдык, же ишкерби, же бул адам бандитпи, кээ бир погончонун сотрудниктеринин дагы адаттары кармап атабы, же байланышы калып кеткенби. Акыбаевка 195 000, Абжаловка 155 000 долларын кайтарып берем деп. При каких обстоятельствах это была написана расписка, я вам сейчас расскажу. Арыз жазып атасыздар да, анан кийин 46 000 кайра эмнеге берип атасыздар? Бияктан уже алдамчылык автоматтык түрдө уже жокко чыгат. Акыйкат жеңсин. Амансыздарбы көрөрмандар, бүгүн биздин студиябыздын коноктору Кыргызстанда бриллиант саткан франшиза сатып алып, бирок 240 000 долларга алданып калдык, акчабызды ала албай жатабыз деген ишкерлер келип отурат. Алар Бектур Такыбаев жана Эрлан Абжалов. Саламатсыздарбы? Бул сиздердин маселеңиздер эмнеден улам жаралды? Ушул бриллиант делген, Кыргызстандагы эң кымбат делген буюмдарды франшизасын кантип сатып алмак болгонсуздар, кимден сатып алмак болгонсуздар? Ушул тууралуу кенен айтып берсеңиздер. Эрлан мырза, сизден баштайлы. Биз бул Касымова Венера паспорттун аты бурулуусу менен 2019-жылы бир тренингден таанышып калганбыз. Ал жерде бул өзүн тааныштырганда мен Vigold компаниясынын бриллиант саткан магазин бар, ошол жерде ошол бизнесмен Олегден тааныштырган. Андан тышкары ошол арадан ошол моменттерде бизге бул ушул мындай магазиндин айтып айына 50 000 долларга чейин пайда көрөм деп ошо бизде ошо арабызда ишкерлерге айтып жүргөн. Кийин анан ошол франшизаны сатам деп дагы мындай общийге дагы жеке дагы айтып жүргөн. Мен жеке өзүмө келсем, мен мага 22-жылы майда франшизаны 20 000 долларга саткан. Бирок Франшизаны бул ошол магазинди ачуу укугу эле, магазинди укугу Жалал Абад шаарына деп айткан. Анан ошону 20 000 долларга мага саткан. Түшүнүктүү. Сиз бул Венера Касымова деген менен кантип таанышып, кандай шартта иштешип баштадыңыз эле? 2019-жылдан бери таанышпыз биз аял менен. Бизнес тренинг форумдарда ошо катышып чогуу болуп калганбыз. Ошол жерлерде Кыргызстандан биз негизи 11-12 киши болчубуз. Ошо 11-12 киши чогулуп ай сайын бир мындай шерине сыяктуу көрүп туралы, чогулуп туралы деп чогулткан ошол аял өзү негизи баарыбызды. Анан кийин билинип отурат ал да кандай максатта экенинчи. Анан ошол 2 жыл тааныш болуп жүргөн болсок, 19-20-21 почти 3 жылга жакын 2,5 жыл тааныш болуп жүргөн болсок, ошонун арасында мындай өзүнүн бизнестерин предлагать этип жүргөн, жекеге деле, общийге делечи, жеке мен өзүмө деле болгон андай бир чогулбайлыбы, биз бир бизнести көтөрүп кичине жаңы башка уровеньге алып чыкпайлыбы, кимдики туура келет деп баарыбыздын карап көрүп анан акырында өзүнүкүнө токтолгон. Ушул эми баягы не объем көлөмсүз, мен ушул Россиядагы заводдун дилери бир акционери 20% акциям бар. Кыргызстанга менден башка бул буюмду эч ким алып келе албайт. Келечектин современный бизнеси деп. Анан ишенип эле жүргөнбүз, ал аял менен чогуу жүргөн болсок, канча ушу 1,5 жылдай чогуу жүргөн, анан ушу 2,5 жылдай чогуу жүргөн болсок, ишенип эле жүргөнбүз да. Мындай сунуштардан кийин Бишкекти, мен Бишкек паркка деп Бишкектин франшизасын сатып алгам. Мен ошо Бишкек шаарын 50 000 долларга саткан.
$1000 сатып. Бул только франшиза гана. Андан сырткары магазинге общий жалпы киргизилген сумма $195,000 түзгөн. Баш аягы биргип. Товарды да берген да, ошол бергенми же эмне болгон, ал сумманын ичине эмне кирет? Келишим боюнча бул бүт бардык жактагыдай эле франшиза сатып алып атканда ал адам өзү ошол документациясын өзү алкыл жасап бермек болгон. Биз бутиктерибизде гана өзүбүз алып тосуп алып акча алдын ала төлөнчү. 2 жума, 3 жума алдын ала төлөнүп, товар заказ берилип, биз өзүбүз бутиктерден гана товарды тосуп алчубуз. Ошол жерден гана алып келген товарларды сатып гана алектене турган биз келишимибиз болгон башында. Сырттан келген товарлардын документтери, бүт бардыгы сотрудниктерди окутуп берүү, магазинди ачып берүү, дизайнерлери менен алек болуу, бүт баары бул Касымованын договору боюнча ошонун негизинде. Ошондой эле кылып келаткан. Бул негизи башында ошондой эле башталган. Ошентип сиз каерден Бишкек парктын ичинен ачтыңызбы? Мен Бишкек парктан ачкам. Бул локацияны да өздөрү таап берген. Кайсыл жер Азия Моллбу, Бишкек паркпы же Тордой плазабы деп акыры эсептеп, нелери менен, финансисттери менен эсептеп, анан туура келет экен деп Бишкек паркты таап, ошол жерге анан уруксат беришкен. Дизайнерлери бүт бардыгы өздөрүнөн болуп, бутиктин жасалгалары, расходторуна чейин бүт баарын чыгымдарын гана төлөгөнбүз, калган бүт өздөрү жасашкан да булар. Сиздер бирок акчасын төлөп тургансыз. Ооба. Сиздики канча болгон? Сиз $20,000 сатып алдым дедиңизби? Андан башка чыгымдарыңыз канча болгон? Канча товар сатып алгансыз? Жалаат боюнча общий $160,000 чыгым болгон. Бул дагы ошол биринчи кудум эле ушул Такбаев айткандай эле мага дагы бул Vigold компаниясы бар. Бул Россиядагы Москвада завод менен эксклюзивный договорум бар. Андан тышкары 20% акциясы менен товарлар келет деп айткан. Буну мен жеке гана алып келе алам деп айткан. Андан тышкары Жалал-Абадта дагы бул Жалал-Абадта плаза, торговый центр плазага өзү таап, өзү даярдап койгон экен. Анан бир дизайнер менен барып, могул жер болот, ушул жерге ачасың деп. Бул дизайнер менен заранее уже немесин түзүп, сүрөттөрү менен чыгарып, ушундай болот, сен только акча которосуң деп. Андан тышкары бул заранее товарга дагы 3 ай мурун Россияга акча котором деп туруп, заранее акчаны алат. Ремонтун бүт ошол мыналарга акча сал деп только акча салдырткан полный чыгымдары. Бул Vigold деген бренд бар, менин өзүм жеке дилерсом деп айтып мактанып келген да. Ушу франшизаны өткөрүп берип атканда кандай келишим түздүңүздөр эле? Мындай кагаз түрүндө кандай түзүлгөн, барбы? Бар, бул жерде договордо бар. Бул баштапкы келишим гана. Келишимчи. Муну түзүп атканда Касымов өзү айткан, жанагы франшизаны алып сатып атканда бүт азыркы айтылган сөздөр, анан заводдун прайс-листи, заводдон келген баалары, бул ошол 20% акционермин деп атпайбы? Заводдон, анан заводдон келген баага бул өзүнүн мындай кошумча пайдасын кошуп туруп анан кийин бериш керек эле бизге. Ушул дагы булардын баардыгы кошумча келишимде болот деген башында. Бизнестин эми ушундай секреттери бар. Биз бири-бирибиздин бутигибизден пайда зыяныбызды сурабайбыз, анан кимдин канча акча таап расход кылып атканда кийлигишпейбиз. Ошондой эле ушундай документтерди дагы кийин бизнеске толук киргенден кийин берилет, болбосо бул секреттер сыртка чыгып кетет деп башында ошондой келишим болгон ОЗЕКи. Биз акчабызды киргизип алгандан кийин уже баштапкы. Жок, сиздики 160 миң киргиздим дедиңиз, Сиздики 195 миң. $195,000 киргиздим дедиңиз. Ошо 195 миң ошончо сумма киргизгенге чейин мондай бир барак келишим негизинде эле киргизе бердиңиздерби? Башында ушул бир барак келишим менен гана болгон. Урматтуу көрүүчүлөр, мондай эле бир барак келишим түзүлүптүр. Мына бир барак бул экөөнүк экен. Экинчи тарабы мына бир барагы Бектур Такыбаевдики, экинчи тарабы Эрлан Абжаловдуку. Мына экинчи барагындагы. Ошентип бир барак келишим менен эле ошончо суммалар жүргөн экен да андай, Ушул келишим кошумча келишим болбой калып атпайбы кийинчи биздин ортобузда? Сиздер кошумча келишим анан түзөбүз деген да, Ооба. Бизнес башталгандан кийин
бизнеске толук киргенден кийин анан кийин кошумча келишим болот. Ошол айтып аткан азыр акционерлерди акцияны дагы ошондо көргөзөм, дистрибьюторство да ошондо көргөзөм, накладная дагы ошондо болот, бүт баардыгы ошондо болот. Айтылып аткан жанагы жасап берип аткан, биз кыла турган, ал кыла турган функциялар дагы ошондо жазылат деген. Бирок бул Анан ошентип дүкөндөрдү ачтыңыздар. Сиз Бишкек парктан, сиз Жалал абадтан ачтыңыз. Жакшына иштеп баштадыңыздар. Бул кайсы жылдары болду ачылды сиздердики? 2022 меники. 2022 ачылышы октябрда. Октябрда. Сиздики деле ошол маалбы? Мен апрелдин 4-үндө сатып алган болсом франшизаны, ачылышыбыз июлдун аягында болуп калды болуш керек. Демек 2022 жылы ачылышы болуптур. Иш кандай кетти? Ошол айткан бриллиант буюмдарды, эми алында сөйкө, шакек, ошол сыяктуулар да, Бул алтын тагынчактар жөн эле алтын тагынчак эмес, ошол бриллиант жасалгалары менен. Ал жерде бир дагы буюм бриллиант жасалгасыз болбойт. Бардыгы ошол биз ошо франшизаны алып атканда, бир франшизаны сатып аткан бул именно бриллиантка басым жасап саткан. Ошол бриллиант заводдун неси акционер. Жөнөкөй эле бриллиант эмес, бул Якутиянын бриллианттары деп башында эле азыр деле реклама алып атат, Якутиянын бриллианттары деп демелган. Ал жерде Якутиянын бриллианттары баасы боюнча дагы аябай кымбат болот экен. Андан тышкары Такыбаев айткан эле мага деле ошол кухняны кийин ачам деген, пока ушул эле договор, ушул эле франшиза деген. Кийин ачылгандан кийин ошо документтерди сураганда бул көргөзөм деген да ошол келген заводдон келген прайсты, канчадан келет, чисто бриллиант экенин, например, эгерде Виголд деген болсо, например, лицензиялары, ошо разрешение ошо бриллиантка дегени, ал бул алтын эмес, бриллиант болуп атпайбы, бунун баасы дагы башка болуп атат. Анан лицензиясы дагы анын ар биринин өзүнүн паспорттору болот экен. Аларды бизге берген, бирок оказывается алар жөнөкөй эле жасап койгон неме экен. На самом деле ар бир жасалма бул жерден жасап коет экен. Ар биринин өзүнүн штрих-коддору менен келет экен. Ал заводдон чыккан немелер, паспорттору болот экен. Андай болгон эмеспи сиздерде? Сиздерге берген товарларда. Аны биз мен жеке неме алганда, мен бул Виголд деген бриллиант деп неме алганда, Виголд деген бул менин брендим деп атпайбы? Анан мен Жалалабадка бул неме алганда брошюра илдиртет. Анан ошол жерде жасаганда, анан менден ошол кагазды сураган ошол жердеги адамдар. Мен bundan сурасам, пока анда бренд жок. Бул боюнча мен жазып койгом деген, ошондон анан мен күмөн башталган. Бул ошол бриллиант жасалгасы бар сөйкө, шакек, сепичка ошол сыяктуу болушу мүмкүн да. Булар мисалы үчүн эң төмөнкү баасы канча эле ошолордун сатуу сиздерге сатып жатканда? Эми көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн айта кетсек. $350-500. Эң арзаны. Эң арзаны ушундай болот. А кымбаты канчага чейин барат эле? Мен бутигимде ушул $5000 чейин барды. 4,5-5,000. Бизде деле бар эле. $4,500 чейин бар эле. Анан канча иштедиңиздер? Жумуш жүрүп атканда кандай маселелер жаралды? Эмнеден улам пикир келишпестик чыкты? Бул ошо кошумча келишим болгон жок башында. Муну бирок сурап коюп аттык биз качан болот бул нерселер депчи. Анан бутик ачылгандан кийин основной магазин алып болуп калдык биз. 2-3 ай. 2-3 ай эч кандай патент ачылды, эми калган налогун төлөп иштетип аттык патентибиз менен. Андан кийин анан кошумча жанагы Кыргыз алтындан драк металл деген ишкана бар. Ошондон кошумча налоговыйдан дагы уже келип башташты ошондо. Биз мен ошондой билдим. Сертификат бизге сертификат соответствия деп берген, право сыяктуу болуп. Бирок ал андай чын кандай сертификат андай болбойт экен. Анын сертификаты таптаза эле мындай А4 окшош, бүт происхождение машиналердин документи сыяктуу эле номерлери коюлган, сүрөттөрү коюлган. Ал каяка сатылды, кайсыл жака кетти, канча сомго кетти дегендей эле бүт мындай ток болот экен. Ошону кийин ошол сотрудниктер ошолордон окутуп биз болгончу. А бизге берилген сертификат болсо право сыяктуу эле бир караты, сүрөтү тагылган. Муну любой эле жерден, любой эле техниканы кичине түшүнгөн адам жасап. Жасалмаган экен. Ооба, бул негизи мунун сертификаты эмес деп ошондо айтышты.
ошондой текшерүүлөр келип баштаганда анан уже биздин негизги биздин ортобузда келип чыккан жер ушу документтин айынан келип атат. Керектүү документтерди сиздерге берген эмеспи? Берген эмес. Биз менен ал мамлекеттик органдардын ортосуна, сотрудниктердин ортосуна маселе жаралды да, конкретно менин случаямдачы. Текшерип келгенде ошо керектүү документтеримди көргөзүп бере албай аттым мен. Сурайт сертификат соответствия сурайт, например, жок. Налоговыйдан келет проверка, ЭТТН деген ошондо башталган, электронный складка киргизүү дегенчи. Аны киргизиш үчүн код ТНВД болуш керек экен. Код ТНВДны Кыргызстанга алып келип аткан адам гана, аны биз алып келбейбиз. Касымов өзү алектенчан менен негизги ошо айтып атпайм, баштап келишимде бул нерселердин баары менен өзү жасамак болгон. Ушундай документ иштерин өзү бүтүрмөй болгон беле Венера Касымова? Машина договордо ошондой болгон. Биз бутигибизден гана товарды тосуп алып, өзүбүз гана сатып, сатканыбыздан патент төлөп гана отурмак болгонбуз. Келишимде ошондой болгон. Бирок ошол келишимдер да толук мына жерде жок да. Кошумча келишимде да булар да болот деген боюнча жарым-жартылай киргизилген, жарым-жартылай жок биякта. Анан ушундай маселе жаралды деп айттыңыздарбы Венера Касымовага? Бул бир кыйла жолу эле айтылды. Көп эле жолу айтылды. Башында какой-то момент ошо чечилгендей деле болуп атты. Эми келбей деле калып атты. Барып регистрациядан туруп койгула деди. Мен регистрациядан туруп коюп аттым Драгметаллгачы. Кээ бир жанагы инспекторлор ошо боюнча жок болуп кетип атты. Бир ай, бир жарым ай, 2 айдан кайра келишет. Проверка кайра болот, башталат. Кайра чалабыз. Ошол моменттерде кээ бир айларда чечип деле жүрдү. Бирок барган сайын бул уже документ чечилбей, биз сурап баштадык да, кана барбы өзү, жокпу, болсо бер көргөз, биз тияка улам келген сайын эле көргөзүп берип, биротоло кутулалы. Жасайлы депчи. Конкретно жанагы НДСтин случаясында болсо, аны уже өзүңөр жасагыла дегенге өттүм. Жасай бербейсиң өзүң бухгалтериң менен деп. Мен бухгалтерим жасаш үчүн ал ошол НДС төлөнгөн ТНВД номерлери жок болуп атат. Аны сураганда дагы анан кайра маселе башынан башталып атты да. Жок, аягы келип жок эле болуп чыкты да. Коюп бере алган жок. Болгондо ал өзү негизи биз товарга акча төлөп атканда булардын баары ичине расходдор менен эсептелип, все включено деп бизге келген стоимосттун гана эсептеп берчү төлөөчүбүз да, ар бир буюмдунчу. Демек биз ал акчанын бүт баарын төлөп берип, НДС болобу, растаможкасы болобу, бизге келген стоимость менен төлөп берип аткан болсок, биз керектүү өзүбүзгө документтерди сураганга акылыбыз да. Анан бизге келип атса, сатып, нак акчабызга сатып алып атсак, анан келип эле проверка келгенде документин көргөзүп бере албай калып атсак, мунун аягы барып конфискацияга кетип кала турганга чейин жетти да. Ал жерде оңой акча эмес эле. Товардагычы айтып атпаймынбы, $195,000 вложенный сумма. Улам келген сайын эле текшерүүдө документин көргөзүп бере албайсак, айтып атты, бир күн конфискацияга кетип кала турган болсо, анда уже жасагыла документин эртерээк деп элечи. Сизде деле ушундай болду, сиздики кандай болду? Конфликт эмнеден чыкты силердики? Лично менде болсо ошол моменттен болгон. Виголдтун бренд жоктон, анан уже раз уже бренд жок болсо, документтер дагы жок экен деген уже күмөн санап, анан неме болгон. Анан мен Такыбаевка дагы айткам ушундай деп, бул дагы анан күмөн санады. Анан бунун случаясында да мен да кабарым бар эле, ушундай случай болуп атат деп. Анан мен дагы уже документтер жок экенин уже күмөн санай баштагам. Бул жерде уже жок болуп чыгып атат да документтер. Айткан документтердин баардыгын эле башында бар деген, бирок эч кандай документтер көргөзүп бере албады да. Көргөзүп берем, хорошо бар деген айткан да. Анан көргөзө албады. Кийин келип эле мен тиги жак менен чечип коем, бияк менен чечип коем, тиякта таанышым бар, биякта таанышым бар, тигил жак менен связим, бияк менен связимин деген уже сөздөр чыгып баштаган да. Документ, биз конкретно документ сурап атабыз, ал связин уже айтып баштады. Анан сурайбыз, убакыт кетет, улам эле бул нерсе кайра эле айтып аттык да. Чечилбей элечи. Документ жок. Айтып атпайм, башында бир эки айтылып болгон, бир айтылган сыяктуу да, ошо жок болуп кетип кайра эле пайда болуп бере алган жок. Мамлекеттик органдар, көзөмөлдөөчү органдар келип сиздерди кысат. Көрсөт дейт. Талаш жүрөдү, документ жок. Анан эмне болду аягы? Ошондой случайлардын арасында эмне болду? Ораза айы болчу бир.
боз ачарга ифтарга кел деп чакырып калдым мен Мишикте, ошо как раз Арзу ресторанына Лебединовкага, Ташрабат кабина деп барсам, мен кирип баратсам сыртта бир 45-47 жаштардагыдай здоровый бир эркек киши туруптур, кара тоора келген. Бектур сенби деди, мен кирип баратканда эле билгенине караганда сүрөт бирдемени көргөн да, значит, тааныгандай эле сурап атпайбы. Мен десем, токтой тур деди. Ушул жерден эле Касымованы айтып, эже жалгыз эмес. Менин атым Данияр, Көлдөн келдим. Абушка адаммын деди, ошол убакта Көлбаевдин атын айтыпчы. Мында тирүү болчу ал киши. Тиги Абушка курста айткандай кылып иштейсиңер, иштейсиң деп менин случаymдачы. Анан бутигиңди если таштап чыккың келсе таштап кет, акчасын каалаганда берет өзү. Берем деп атпайбы. Болбосо айткандай кылып иштейсиң. Сен түшүндүң да, если мындай дагы эле мындай айтканды түшүнө албаган болсоң, маселе өзүңө эле жаралат деп элечи. Конкретно эле эскертүүсүн берген. Кийин бул аял буну мен билбейм, тааныбайм деп дагы бир чыгып жүргөн. Бирок ГКМБдагы жана тергөө тергөөдө жолуккандан кийин биз булар менен бир келишүүгө барабыз деп жолукканбыз. Ошол жерде Касымова дагы не кылган? Мен ал адамдын билбей калыпмын, тааныбай калыпмын, инимдин досу экен эле депчи. Ошо инисинин досу же карындашынын досу, мен барганда ошол карындашы сиңдиси отурган, то есть Касымованын, Аселби деген аты ушундай. Ошонун досу же инисинин досу, но факт что Данияр деген келип, ошол Көлбаевдин атынан ушул нерсе коркутуулар болгон. Эгер бул ишкер адам болгон болсо, документтери таза болгон болсо, бүт маселеси мыйзамдуу болгон болсо, эмнеге ал адамдарга кайрылып, анда эмнеге адамдарга бул адамдарга бизди кошуп салып берип атат? Биз бул нерсени өзүбүз жеке эле чечебиз, сүйлөшөбүз, документ гана требуйт эткенбиз. ОПГга аралаштырсын, анан бизди коркутсын деген эмеспиз. Ушул нерсе жасалгандан кийин Касымова тараптан арыз жазганга аргасыз болгонбуз. Андан кийин дагы айтып мен кайрылганмын. Эже бул нерсени чечели, резонансный болуп кетет бул иш. Мен кайрылам милицияга арыз жаз деп. Кайрыланда бар жаз деди, жазганга туура келди мага. Такыбаев эме болгондо бул дагы айтты, ушул мени ушундай коркутуулар болду деп. Анын арада Жалал Абадка келген эже. Келгенде дагы ушундай сөздөр болгон, ушундай болду деп Такыбаевди эсилим болсо мен Колянын балдарын айтып кыстырып коем деген ушундай сөздөр да болгон, жеке мага айткан. Анан ушундай случайлар болгондо мен да уже эгер ошондой болуп атса, мен деле документтерин коюп бере албаса, мен деле уже ОПГга жөн эле эме болуп коюшуна уже мен деле уже көзүм жетип калды да. А мен дагы ошондой жазганда мен да жазгам арызды. Ошол негизинде документтерди сурана коюп бере алган эмес. Анан уже документтер жок болгондон кийин арыз жазганга мажбур болдум. Бирок таң калыштуусу бул ошол бизге текшерүүгө келип болду деп атпайбызбы? Касымова Бурусунун Венеранын өзүнүн бутиги ЦУМда, новый ЦУМда азыркыга чейин деле бар да. Анан ал жакта дагы деле иштеп келатат да. Ушундай эле товарлар, ушундай эле жол мененчи. Маселе сумдай вопрос жаралат да кантип иштеп атат деген, э? Бирок сиздерге документин көрсөтө албайсыздар ошол убакта. Бизге проверка келет, текшерет, айтып атат инспекторлор, конфискацияга кетип калышың мүмкүн депчи. Мен баягы инспекторлор район кылып карагандар бар да, алар деле например текшерип келип атканда, алар деле бизди сразу алып барып ошентип коеюн деген ой жок болуш керек, эскертип берип атат да, ал деле өзүнө коюлган ишти аткарып атат да. Сурайт коюп атат, документин койгула, жасагыла, могу требованияны кылгыла, биз айтып атканды кылгыла, анан кийин спокойно иштеткиле депчи. Жокпу, значит, бир күн ошондой мага ошондой приказ келген болсо, же ошондой рейд жүрүп калган болсо, попадать этип калган болсоңор, анда дагы жөн эле эмне эмес, ошол маалдарда даже съемкалар болуп аткан, телеканалдар менен болупчу. Ошондой бир иш-чарага менен келип конфискацияга кетип кала турган болсо, андан кийин каяка барат элемиз? Ким төлөп берет эле ал акчаны бизгечи? Биз ушундай эле вопросту мен Касымовага да койгом. Же нормальный документациясы менен коюп бериңиз, иштетели, же бир чечимге келели деп элечи. Андан кийин ошол ОПГсын чакырып атпайбы? Түшүнүктүү. Анан сиздер ушундай болду, арыз жаздыңыздар. Магазиндердин тагдыры эмне болду? Иштетип аттыңыздарбы? Биз арыз жазгандан кийин ошол
чалып улам жолугушууга чакырып баштады. Ошол эле күндөрдө 2-3 күндөн кийин элечи арызыңарды алгыла, келишели, сүйлөшөлү деп. Биз башында эле айтканбыз, келишкенге, сүйлөшкөнгө даярбыз деп. Анда деле айттык, макул жолугушууга даярбыз. Жолукканыбызда айттык Касымова, бутиктерди кайра мен өзүм иштетем, кайра бергиле экөөндөн. Бишкектик меникин да, мунукун дагы. Бирок азыр төлөп бере албайм, акчам аз, жетпейт. Наличка акчам жок деп бир машинесин предлагать эткен. Lexus машинесин берип, ошол 85 миңге алдым деп 87 миңге өткөзгөн. Ал убакта 87 миң деле турбайт болчу ал машина негизичи. Биз билип туруп деле алганбыз. Анткени баары бир на встречу барышка туура келген да. Анан 13 миңин наличий берген. Доллар менен берип, 2 бутикти өткөрүп алган. Бул ушул нерселер, окуялар болуп атканда бул жалгыз эмес болчу. Бул 2-3 күндүн ичинде болуп атат. Биз, например, канчасынан 1 апрелде арыз жазган болсок, бул 3-4 апрелдерде жолугушуп, анан 13 апрелдерде уже өткөрүп атат бутикти. Ушунча бир 2 жумага жакын убакыт кетип атат да. 3-4 күн кайра улам жолугуп жүрүп, келгиле сүйлөшөбүз деп жүрүпчү. Ошонун арасында жолугушуулар болуп атканда водительне машинесин өткөрүп берип, бизге водитель өткөрүп берген ал машинени. Айдоочусу кандай? Ишеним каттын негизинде? Ишеним каттын негизинде өткөрүп бергени. Ишеним каттын негизинде өткөрүп бергенде бул жерде неси бар, распискаларында бар. Өзү распискасы менен жазып берип атат, монтип машинемди ушул келтирилген чыгымдардын эсебинен депчи. Такыбаев менен Абжаловго бергенмин депчи, берип атам деп. Финансисти болгон, жардамчысы болгон, водители болгон, булар 4 киши болгон. Бунун видеолору дагы бар. Анан 100 миңди бизге берип, Бишкектики Жалал-Абадтыкы кошулуп экөөбүздүкү 355 миң долларды түзүп атат. Жалпы чыгым. 100 миңди берип, 255 миң калып атат, 15 миңди бутиктерден товарга жетпей калгандан кемитип бергенбиз. Ошондо 240 миң карыз, калган акчасы карыз болуп калып атат бул адамда. 100 миңди өткөрүп берип, 355 миңдик бутикти өткөрүп алып атат өзүнө, 2 бутикти. Мен иштетем, кайра алып келгиле бергиле депчи. Распискалар бар, биз милдеттенмелерди жазып бергенбиз. Мындан кийин бул бутиктерге биз аралашпайбыз, пайдасына дагы, расходуна дагы келишпейбиз, киришпейбиз мындан кийин бутиктерге депчи, талашпайбыз депчи. Ошол убактан бери Касымованын карамагында 2 бутик дагы. Мынандай акчаны ээлеп алып эле келсе эле бул 2 баланын канатын кагып эле мынантип эле кетти эле ушундай болуп калды да. Мынантип ээлеп алып элечи. Бул эмне деген заман? Мен өзүм келдим, 6 айдан бери жүрөм ушул жердечи. 6 айдан бери жүрүп акыры эмеге де бардым. Ген прокуратура балдарга эмнеге карабай атасыңар муну десем, ал балдар айтып атат. Эже биз бузуп берип атабыз. Тергөөчүлөр кайра жаап коюп атышат. Биз канча жолу бузуп бердик? 9-10 жолу бузулду деп атат. Ана мен таң калып атам, ушу Кыргызстанда, неужели Кыргызстанда ушу комиссар Катанияга окшогон таза тергөөчүлөр калган эмес? Ушундай чындыкты айтып, булай алдын документи фальшивый болуп турса, балдарды алдыгы жол менен ушундай бардым. Эмеге келсе, өзүнүн баласы менен тең ушу балдарчы. Ушу экөө тең. Ошол курактык өзүнүн баласы болгондо кандай болот эле? Мен ушундай чындык таппай чыркырап, жүрөгүм сыздап калды. Bir günü kreditorlar geledi үйгө, bir günü eşikti karızlar geledi. Bir günü nevrelerimin tamak aşına, balam nevrenin tamak aşına akça taба албай kaldı hazır. Baldarım sızda, o men atamın akçası bersin deydi. Ошондо мен жүрөгүм сыздап кетет азырчы. Кайрылбаган жерибиз калбай атат, жазбаган жерибиз калбай атат. Бул эмне деген ушундук? Биз укуктук мамлекетте жашайбыз го. Укуктук мамлекетпиз го. Бул эмне үчүн карабайт? Бул чиновниктер муну тосуп атат деп, явно эле болуп атат деп, муну коргогон бирөөсү бар. Ошол чиновниктер дагы булай алдын кандай жүзү бар экенин толук билбей атса керек. Толук билбей ал дагы балким алар да алдап аткандыр. А бирок ошол чиновниктер ошол коргогону, коргоп эметкен үчүн мамлекеттин бетине көө жаап атпайбы? Көө жаап бир окшогон карапайым адамдарга. Адамдарды сыздатып турабы? Көө жаап атат да. 2 айдан кийин биздин үстүбүздөн 2 айдан бир 2,5 айга экен жакындап калды. 2 айга чейин чалыш звондашып атты.
кредит алып атам, анан бирдемени сатып атам деп жүрдү. Бирок ошо башында бутиктерди өткөрүп алып атканда бир үйүнүлөрүн 2 квартирасын бермекчи болгон. Бирок бул баягы бермекчи болуп көргөзгөн менен, бирок берген эмес да, анткени $120,000 уюн биз деле эми сураштырдык да. Риэлторлордон сураштырганда $120,000 уюн $220,000 деп көргөздү. $180,000 дагы бир уюн ошо бири филармониянын жанында $120,000 деп примерный бааны максимальный даже көргөзүп мындай не кылып беришти агентстволорчу. Ошону 120 турат деди ремонту менен деп, ал киши 220-га. Өзүнүн үйү жанагы Лагвиненко ГКМнын аркасындагы экен. Квадрат метр 200 квадрат деди, 250 квадрат. Ошону $180,000 турат экен, аны болсо $280,000 бизге Жер үй бекен же квартира клубныйдан деп көргөзгөн. Алган эмеспиз биз, анткени ар бир эле үйүнө $100,000 кошуп берип аткан да. Алса эми албай тургандай шарт менен сунуштады да. Ким деле болсо ала алмак эмес деп. Андан көрө күтөбүз дедик, макул 2 ай болсо 2 ай депчи. Азыр акчам жок дегенен ошо макул деп сураган, 2 айын бергенбиз. 2,5 айдан кийин бизге милициядан иш козгоп туруп, кайра өзүбүздү суракка чакыртты да. Чакырбастан туруп ишти козгоп алып туруп анан чакыртышты. 5-inde арыз жазган экен, 6-сында уже иш козгоп атат, кылмыш ишин козгоп атат. Бизде ушул Июль. машинаны якобы деп коркутуп алды деп. Ал жерде. Дагы бир таң калыштуу жерде коркутуп опузалап тартып алды деп атабы. Бир күндүн ичинде уже кылмыш ишин козгоп уже чакырып, бизди чакырган жок. Биз анда кабарыбыз да жок экен. Жанагы $87,000 деп берген машинасыңбы? Ооба. Баалап берген машинасың. Ошону. Lexus'ту. вымогательство деген статья менен коркутуп менин машинамды тартып алып коюшту деген деп баягы. Экөөңүздөрдүн үстүңүздөрдөн жазды. Биздин жаныбызда юрист жардамчысы болчу, юрист бар. Помощник адвокат. Үчөөбүздүн тең үстүбүздөн жазып, границадан чыкпай турган флажокту коюп, ишти козгоп туруп андан кийин чакыртышкан. Ал жерде камаганга чейин да алып барышты да, даже ошого чейин коркунучтар болду биздечи. Арада ушу коркконубуздан типа ошону камайбыз деген да случай болгон. Бирок ошолордун жазган арызы боюнча Бирок бул иш аягына вымогательство тергөөчү чечим чыгарган, бирок бул башка тергөөчүгө өтүп туруп анан чечим чыкты. Биринчи кайсы жерге жазды? ГСУ МВДда. ГСУ МВДга жазды, райондукка дагы эмес. Жок, ГСУ МВДдан башталган бул иш. Тигилердин Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы. башка. Бул анан каким-то бир загадочным образом ГКМБга өттү. Шаардын ГКМБсине өткөн. Бишкек шаардык. Ал жактан бир тергөөчү чакырып бул иш боюнча иштер жасалыш керек экен деп иштеп баштаган. Бирок тиги ал шаардын жетекчисине кирип чыккандан кийин эле бул иш каким-то образом кайра токтоп калды. Не болуп токтоп калганы тергөөчү өзү деле түшүндүрүп бере алган жок бизге. Акыры анан бул дагы бир таң калыштуу болуп отуруп ГКМБ центральный аппаратка өттү, ГСУ ГКМБга бул иш. Ошол жерден анан тергөөчү чечим чыгарды акыры аягында, эмне кылып состав преступления жок депчи. Кылмыштын курамы жок. Сиздер жанагы күч колдонуп, коркутуп тартып алган эмес деген токтом чыгардыбы? Бул жерде жазылып атат: ранее отмеченный автомобиль были добровольно переданы в счет погашения нанесенного им ущерба, о чем свидетельствует наличие у них соответствующих расписок. То есть өткөрүп берген бизге берген машинеси келишимдин негизинде буларга келтирилген чыгымдын эсебинен төлөп часть гана, толук эмес, часть менен гана төлөп берилип атат деп. Анткени тергөөчү мунун өзүнүн жардамчыларын, финансисттерин дагы тергөөгө чакырган, ошолордун берген көргөзмөсү дагы бар материалда. Ошолордун көргөзмөсүнө, биздин колубуздагы распискаларыбызга, видео материалдарыбызга бутикти өткөрүп берип, акчаларыбыздын бир бөлүгүн гана алып калганын күтүп жүргөн бүт подтверждающий фактыларыбызга бергенбиз да тергөөдө. Ошолордун таянып анан ушундай чечим чыгарып атат. Сиздердин жазган арызыңыздардын негизинде кылмыш иши козголдубу? Жок, бул иш ошол биздин дагы ошол азыркыга чейин арыздын себеби ошондой болуп атат да. Бул башындагы алдамчылыкты булар берип атабыз деп ишарат кылышып, 2 айдан кийин беребиз деп, опять мына жерде дагы бир айта кетчү нерсе, тааныш билиштигине салып ишти ошол жерден кыскарттырып беришкен. Биз берип атабыз, келишимге келип атабыз депчи. Бирок берип туруп 100,000 кайра 355,000 алып туруп, экинчи жолу алдады бул жерден.
биринчисинде жок франшизаны сатса, документи жок. Орысша айтканда не существующий франшизаны сатып аткан болсо, экинчи жолкуда бутиктердин өткөндөн өткөрүп алып туруп, $100,000 берип, $355,000 бутикти өткөрүп алып, 100,000 берип, 2 айда берем деп туруп, анан дагы калды атат. 2 ай эмес, уже 1 жыл 7 ай болуп атат, 1 жыл 8 ай андан бери бере элек. Ал эле эмес, аз келген үстүнөн иш козготуп туруп, өзүбүзгө кайра мына баштелерди коркуп тартып алып койду деп, өзүбүздү кайра вымогательство менен бир канча убакыт сүйрөдү да. Бул жерде бутикти өткөргөндө атын эчтеш керек. Товарлары менен өткөрүп алган. Товарлары менен өткөрүп алган, ошондон бери до сих пор алдап жүрөт. Бул жерде дагы амалкөйлүк кылып, ошол жерден да биздин ишеничке кирип, товарларды өткөрүп алып атпайбы? Андан тышкары бул эмнеге ошо 2 айдан өткөндөн кийин анан арыз жазат, бул вымогательство коркутуп алды деп, ошол убакта жазбай. Бул жери да кызыктуу. Бул заранее бул биринчи жолу эмес окшойт менин билишимче. Ушундай иштер боюнча. Анткени буларга бул перепискаларында мен атайын чыгара келип койдуктан бар да ушундай эмнелерчи. Биз башына штраф деп атпайбызбы, штраф оплатит головной депчи. Бул башында баягы кээ бир майда штрафтардан башталганда ушул төлөйбүз деп туруп, бирок төлөгөн эмес. Аны деле кайра өзүбүз элечи. Бул жерде ушул кийин ошо биздин ортобуздагы чырын чыкканын айтып атпайбызбы? Налоговыйларга эч нерсе айтпагыла, айтсаңар фирманы жаап таштайт депчи, биз уже акчабызды киргизип алганбыз, документти сурап жүрөбүз, ала албай атабыз. Ушу маселе башталган убактарда да бул баягы жанагы арыз жазганга чейинкичи. Жанагы ОПГ аралашкан жерлер убакыттарга чейинки. Ни один секрет не должен быть раскрыт. Ушул не кылып айтпагыла, фирманы жаап таштайт депчи. Биз жанагы эки оттун ортосунда калгандай эле болдук да, же чыгып кете албайсың, акчаңды киргизип алгансың, же кетип баспай кете албайсың, акчаң турат, же барып бирдеме дей албайсың, потому что зависимыйсың уже. Тиякачы. Ошол убактарда айтып атат, жанагы дагы бир проверка келгенде менин бутигимде баласы отурган эле ошол инспектор менен конфликтке чейин барып калышкан экен. Ал убакта мен жок элем бутикте өзүмчү. Ушуну айтып атат. Я его заказала в ГКМБ депчи. Будет знать, как с моим ребенком общаться депчи. То есть атасы күйөөсүн мурдагы күйөөсүн айтып атат. Мурдагы күйөөсүн айтып жүргөн өзү. Мурдагы таможнянын чоң чиновниги депчи. Өздөрү факты менен берип атат, ишенбейин десеңчи, анткени мунун бүт бардык жакка связи бар экенинчи. ККМБга чейин заказала депчи. То же самое биздин иштер ошо тергөө ошо ГКМБга загадочным образом өтөт. Өткөндө дагы тергөөчү ишти баштайт, кайра эле анан кийин тергөөчү мындай түшүнүксүз нерселер менен кайра токтотот. Свидетелдерди сурабай туруп элечи башында. Сиздердин ошондо жазган арызыңыздар негизинде кылмыш иши козголгон жокпу? Кылмыш иши 240 миң боюнча. Бүгүнкү күнгө чейин ушунча фактылар турса да козголо элек. Ал жерде Бүгүнкү чейин заблуждениеге алып келип атат булар. Эмне деп баш тартып атат кылмыш ишин козгогондо? Гражданский иштеп, жеке жарандык иштепчи. Бул жерде эми алдамчылык болуп атпайбы? Сиздерге биринчиден анын франшиза сатканга укугу жок болуп атса, Биз көргөзбүр. Документтери жок болуп атса, анан кийин жок документ менен сиздерге сатып атса, алдамчылыкта. Анан кантип бул эгер ал мыйзамдуу негизде иштеп аткан болсо, сиздер мыйзам негизде алып, анан ортодон пикир келишпестик жаралса, анда жарандык тартипте сотко кайрылга десе болот эле. Ошо милиция карыз. Бул эмне боюнча катталганы? Бул жерде мына биринчи бул ошо Vigold деген бренд сатканда биринчи ОСО болуш керек экен эле. ОСОну биз милиция карыз менен кайрылганыбызда милиция запрос жөнөткөн керектүү иш структураларгачы ал жактан жооптор келип атат. ОСО регистрация болгон эмес, кыргыз патентте регистрацияда не состоит, не товар, не зарегистрирован депчи. Бир документ болгон эмес ошол убакта. Муну ошондон кийин уже жасап башташты, и то толук эмес. То есть бул жерде Vigold деген бренд жок деген.
Андай даже Россияда да заводто да кандай бренд жок экен, бул адамдын андай дистрибьюторствосу дагы жок экен, андай сатканга укугу дагы жок экен. Даже ошондой нерселердин бардыгы болуп саткан күндө дагы госпошлина төлөш керек экен кыргыз налоговыйга. Ал деле болгон эмес, бир таптакыр сатпай турган нерсени саткан. Бул Виголд деген компанияны сиздерге франшиза саткандан кийин ачыптырбы? Канча убакыттан кийин? 14/07/2022 3 айдан кийин 4 айдан кийин ачып атат бизге 3-4 сатканда. айдан кийинби? Только регистрация эле болуп атат. Регистрация эле болуп Ата кыргыз патентте, кыргыз алтында, бүт бардык жакта жок. Ошолукта да жок болгон. Жок. Касымовдун буга чейинки айткан сөздөрүндө да ошо баламды коркуткан деп жүрөт да. Бала биз ошо арыз жазгандан кийин текшерилгенде милиция запрос жөнөткөндө ошо кийин бизге саткандан кийин түзүлүп атат. Мындай ушул Виголд деген осону көргөзүлүп турат. Касымованын өзүнүн атында эмес, Талгат уулу Абылкан уулу Талгаттын атында, мунун баласынын атында. Эгер баласынын атындагы осо болгон болсо, муну Касымова өзү франшиза сатканга бизге укугу бар беле, жок беле? Эгер осо баласынын атында болгон болсо, биз баласын дагы кошо көргөзүп атабыз материалга. Эгер осо баласынын атында болгон болсо, анда баласы да кошо жооп беришке туура келетпи? Физикалык эч кандай коркутуу үркүтүү болгон эмес, алга деле баласына деле. Болгон ошол мынау арызда осодо көргөзүлгөндөй баласынын атында экен, биз ошону кошо көргөзүп бергенбиз. Осо баласынын атында экен. Анда чогуу жооп беришсин бул ишке депчи. Анткени апасы осону сатып атат бизге франшизаны. Осо баласынын атында болуп атат. Мындан чыкты, биз кимисинен сурашыбызды билейли. Осону баласынын атында болуп франшизаны апасы сатып атса, документ эч кимисинин атында болбой атса. Чогуу жооп бериш керекпи булар акыры деги? Баласы 18ге чыккан совершеннолетний бала. Бул келишимге кол койгондо ким кол койгон? Касымова өзү. Бул жерде договордо Касымова өзү, саткан өзү Касымова өзү франшизаны. Бирок негедир осо баласынын атында. Ушул осо менен товар киреби жокпу, ошондой кийин запрос жөнөткөндө андай завод да жок болуп чыкты аяктачы. Негизи. Не деген завод? Виголд деген. Бул сиздер Свердлов райондук милициясынан башка да органдарга кайрылдыңыздарбы? Прокуратурага кайрылдык, генеральный прокуратурага чейин бир канча арыз менен, райондук, шаардык прокуратуралардын арызы менен кайрылып аттык. Ошол убакта ишти кайрадан карап бузуп бериңиздер депчи. Прокуратура бир канча жолу бузуп берди. Бузуп берет, тергөөчүлөрдүн башка тергөөчүгө айтып атпаймынбы, башка жактарга алып өтүп кетип атышты депчи. Ошо арызын алып өтүп атканда вымогательство менен биздин жанагы арыз Касымованын үстүнөн жазылган арызды кошуп беле алып өтүп кетип атышты. Кайсыл тергөөчүгө түшсө ошол жакачы. Ал жакта ушул карайт вымогательствону, токтомун чыгарат. Экинчи машинаны тартып алды деген иш боюнча. Ал жактан тартып алынган жок. Бул жерде бул ушул келтирилген чыгымдардын эсебинен төлөп берип атат деп чыгарат. Бирок ошол эле убакта биздин арыз боюнча эч кандай иш жасалбайт. Жана 240 миңди төлөп берсин деп жазган ишиңиздер каралбай атат. Биз көргөзүп берип атабыз, мына франшиза жок, франшиза сатылган, бул жерде экинчи жолу алдап атат, бул жерде вымогательство боюнча жазып атат. Бирок вымогательство такталбаган болсо, анда Касымованын өзүнөн да үстүнөн чара көрүлүш керек эле да. Заложено показания. Анткени заблуждениеге алып келип, вымогательство боюнча жазды, бирок такталган жок да, болгон жок да. Бирок ал дагы аны да жасашкан жок тергөөчүлөр негедир. Сиздер мына франшизаны сатып алганда, анын жанагы зер буюмдарын сатып алганда төлөгөн акчаларыңыздардын дүмүрчөктөрү барбы, квитанциялары? Наличие берилип жүргөн бул суммалар. Суммадан наличие берилип жүргөн нерселергечи полностью. Бирок наличие берилген. Анан мен дагы ушул демеганда Мына жерде бар $48,000 деп расписка жазып берген немелери да бар бул жерде. Кээ биринде өзүнүн сертификаттары бар. Бар. Андан тышкары бул товарларды ушу өткөрүп бергенде расписка жазып берген учурдагы видеофиксациясы да бар. Ал жерде бутиктерди өткөрүп алып атканда. Ошол убактагы. Товарлар менен өткөрүп алып атпайбы ал буюмдардычы ошол. Андан тышкары бул расписканы жазып бергенде да экспертизадан чыкты, бул өз каалоосу менен эч кандай эмоциональный чечим чыгаргандан кийин булар дагы арызданышкан.
дагы бир арызданышканда ошол бизге жазып берген распискасын ВМК кылып тергөөчү заключениеге жиберген. Заключениенин токтому ошол заключениенин несі иштин материалында бар. Ал жерде өз колу менен жазып берген, эч кандай коркутуу үркүтүү жок деп чыккан. Ошолдор чыкса деле бүгүнкү күнгө чейин ошол берген машинесин арескасы койдуртуп коюшкан да. Машинени койдуртуп коюшкан, анткени ошол жанагы биз машина сатылган, ал машина алгандан кийин сиздер саттыңыздар сатылганбыз биз ал. Анал бул ишке таптакыр тиешеси жок эле адам алганда азыр эми ал машинесин же айдай албайт, же башка кыла албайт да, арестте турат. Бул эми бизге бир чара басым эле катары Касымова муну дагы мындай колдонуп келатат да. Теги адам бизди ошо машинесин чыгара албай калганда акыр келип давление кылса, биз анан барып бул аялдан арызыбызды алсак кой депчи. Кантип алабыз, бизге бул адам карыз болуп атса. Кече жакында биз Facebook'ка эмне кылганбыз, обращение кайрылуу жасаганбыз Камчек Кыдыршаевичкечи. Бул ошо иштин акыры бул иштер менен жүрүп уже ал жактан бул жакка футбол тете бергендеринен Кыдыршаевичке кайрылуу жасаганбыз, генерал полковник Кыдыршаевичтин атына. Жасасак, булар адвокаты байланышка чыгып, ушул акчаңарды берели, жолугайлы дегенден биз мына машинени өткөрүп бергенден коркуп калганбыз. Только ошо тергөөчүнүн кабинетине гана жолугабыз да ошол жерге макул болуп бардык. Барсак 46 000 доллар акча. Биз ойлогонбуз $46 000 алып туруп, ошол алган эсебинен кемитип, мындай расписка жазып беребиз, алдык 46 000 депчи. 100 000 алганда деле жазып бергенбиз, биз алдык деп элечи. Ошол сыяктуу кылып жазып берсек, мондой договорун көтөрүп келген. Бул жерлерде 8-9 пункттан турган договордочу мындан кийин акчабызды сурабайбыз, эч жака кайрылбайбыз, арыздоо жазбайбыз, прокуратура, милиция, ГКМБга жазбайбыз, интернет булактарына чыкпайбыз. Бир сөз менен айтканда, акчабызды кечебиз деген эле договор экен да. Ошо 46 000 берем, болду, унуткула, калган акчаңарды бербейм деген келишимди алып келиптир. Ошону келишим. Ушунун кыскасы үзүндүсүн биз интернетке дагы Facebook'ка жүктөдүк, ал жерде толук эмес да, анын баарын элем көрүп отурабы депчи. Ушул 46 000 койсоңор, машинаңарды чыгарып берем дейт. 46 000 алып туруп, ошого кол койсоңор, машинаңарды чыгарып берем деп атат. Башка неси менен чыгарганга пока булар не собирается, орусча айтканда. А бирок 46 000 макул деп биз баргыдай, биз андан же садака сурап аткан жокпуз, же аны биз коркутуп аткан жокпуз. Биз өзүбүздүн келтирилген чыгымдарды, өзүбүздүн акчабызды 1,5 жылдан бери ээрчип ала албай атабыз. Анан биз аны таап алган акча болсо бир жөн эле бир жерден макул деп. 1,5 жыл сүйрөп туруп, 1,5 жыл магазиндерди иштетип, акчаларды иштетип туруп, анан кийин дагы 5тен 1-ин берип, анан бул элеман неден келип чыгат айтам, мунун артында чоң эле адамдар бар. Бул иштердин арасында биз жүрө берип уже ушундан кийин биз ГКМБга арыз менен дагы бир арызга киргизип кайрылдык. Мына бул арыздын несинде бар. Анан тиркеп коебузбу? Ал арыздачы. Анткени биз баягы арыз жазып кайрылабыз, эч эле иш жасалбай атты да. Акыры өзүбүз жүгүрүп баштадык. Бул аялдын ошол биз менен ошо биз арыз жазып кайрылганда улам бир жерден эле тергөөчүлөрдүн иш токтоп аткан маалда чоң чиндеги полковник, генералдарга чейин жолугуп сүйлөшүп отургандары бар. Сүрөттөрү. Ой жаралат. Адамдар бир калкалап жүргөн, ишин жаап жүргөн адамдар бар деп атасызбы? Деген ой келет, анан кийин ушунча милициядагы ушундай адамдар менен жолугуп атса, анан арыздар ордунан жылбай эле бир мындай туруп атса, 1,5 жылдан бери эч жака жылбаса, бул нерселерди тергөөчүлөр деле айтып атты. Мындай эми биз кичинекей эле сотрудникбиз, тиги жактан кайрылгылачы, ошол жактарынан сүйлөшкүлөчү деп элечи. Мындай айта алышпайт, эми мындай Кыргызстан кичинекей эле жер го, билинип атты. Басым болуп атканын, үстү жактардан чечилип барбы, мындай бирөөлөр менен жолуккан же мындай байланышы бар экен дегендей? Бар. Сүрөттөрүн, жанагы переписка, жанагы буларга генералдын аялдарынан бери, полковниктин аялдарынан бери уже защитага чыгып, комментарийлерге чейин кирип уже адвокатка айлана башташты. Булардын баарын нелерге перепискаларын, сүрөттөрүн чыгарып, листтерин жаздыртып, ККМБга берип кайрылганбыз биз. Балам өтө ишенгенде ал аялга. Мен ошо ачылышта болгондо эже деп калган экен булчу. Эже алдабайт, эже мынандай, эже бай, ушундай жакшы адам, ушундай честный адам депчи. Эми мен ошондой эле болсун деп, мен деле мейли Аллага шүгүр келтирели, болуп калар деп эчтеке кыла албай калгам ошол мезгилдечи. Андан кийин уже бир айдан кийин баягы бизге кыйынчылык башталбады. Албай кыйынчылык башталып эле уже кредит биягынан карыздарыбыз келип эшикти такылдатып ушундай
будуңчаң эле түшүп калдык секин эми болуп кетээр деген үмүт менен жашап жүрдүк. Бирок кийин жанагы мес ачылып атпайбы. Андан кийин ана май айында былтыр өзүм квартирам бар эле. Төлөкөн 29-91 квартира бар эле. Аны мен 2000 баягы 90-жылдары союз отурганда кыргыздардын баары ала сумкасын көтөрүп Россияга кеткен да. Мен да ошолордун бири болуп барып, Ханты-Мансийскийге барып иштеп келген элем. Иштеп келип алган квартирам бар эле. 20 жылга жакын жашаган. Ошону айла жок саттым. Үйүмдө эшигимди тепкилеп, карыздар келе баштагандан үйүм алып коем деп. Ошо маркум күйөөмдүн атына ошондон калган үй бармы эле да. Баарыбыз эми ошого тыгылып калдык да азыр. Ошол үйгө алып калайын деп анан ошо квартирамды саттым. Ал квартирамды эле айына $2,500 кредит төгүп өтө кыйын экен да. Иштебесең, биягынан тамак аш бар, баарыбыздын эле ошо неме болуп калдык да. Ушундай жаман абалда болуп калдык. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, муну түзсөң, жарандык иштеп берип атышат, гражданский деп. Түзбөй койсоң, бул аял менен ортобузда эч нерсе жок. Бул ушунча нерсе менен буга доказывать этип атсак да мойнуна албай атат. Анда кантип доказывать этмекпиз бул договордун жок болсо. Ушул договордун негизинде булар жарандык деп эле улам ошол кийинки гражданский ишке түртүп келатышат да. Максаты ошол азыр банктан кредит алса деле бир $200,000, $250,000 төлөш үчүн канча кылыш керек элек пайыз кредиттин суммасы. Азыр жок деп таптакыр мойнума албай атам же карыз эмесмин дей элек деген жок бул аял. Баары ооба деп атат. Бирок ушу гражданскийге өткөрүп алып туруп анан кийин булар даярданган буга. 2 жыл 3 жыл мурда ушул даярданышкан мүлктөрүн ошо сатып өткөрүшүп, анан калганын ушу соттун чечими менен бир 7 жылгабы 10 жылгабы бөлүп берсе, анан $500 төлөйм деген ниеттери бар булардын. Бардыгы эле билинип турат. Ошо мына жасалып аткан, кийинкиге созулуп аткан иштерди улам бир тараптуу каралып аткан, бир эле тараптуу болуп аткан тергөөнүн максаты дагы ушундай булардык. Франшизаны сата турган адам документин түзүп алып сатмак да, бул башынан эле белгилүү болуп атат. Значит, башынан ушундай нерсеге бараарын булар билип, даярданышып эле, атайын эле алып барышып эле, күчкө салып эле ушинтип эле келатышат да. Бутикти дагы эле иштетип жүрөт. Бирөөсүн жаап койгон Бишкек паркты. Бирок кандай максатта жаптаганын өзүнөн сураш керек. Бирөөсүн иштетип жүрөт. Ал жердеги товар оборот суммалардын бардыгын айлантып эле иштетип жүрөт да, коммерция кылып эле. Бизнесте бул акча киргизет да. 1 жыл 7 айдан бери ал акча кошту акчанын үстүнө. Биз алган кредиттерибизди процентин биз өзүбүз төлөп жүрөбүз эми азыр. Бул адам алып алган, biz 20% менен банктан 18-20% менен алган болсок, бул адам азыр ошону жарандык ишке өткөрүп коюп туруп 7 жыл 10 жыл башын оорутпай бөлүп бергиси келип атат да, мыйзамдаштырып. Мен өткөндө дагы Facebookка кайрылганда айттым да, мыйзамдагы мошенниктер болуп калды булар деп элечи. Мыйзамды ашып алган мошенниктер. Булардын адвокаттары бар, ушуга жол таап бере турган. Буларды ушундай нерселерге коргоп бере турган адамдары бар бүт бардык жерлерде. Именно ушундай кылып жеткирип бере турган. Муну жетекчиликке дагы ушинтип жеткирип көнүп калышкан булар. Буга чейин дагы айтып атпайм, болуп келген экен булардыкы депчи. Анан бир моменттин баягы контекст дегенде эле бөлүп алып туруп эле, бул жарандык иш деген жерин берип туруп эле берип атышат. Бул жарандык иш. Ал адам Аяла Касымованын кечеги көтөрүп келген 46 миң дагы ушул моюндаган, ошол мен карызым бар дегени. Бул 100 миңден кийин дагы берип атпайбы акча? Бергенге аракет кылып, биздин оозубузду жапканга аракет кылып атат. Карыз жок болгондо муну кантип неге көтөрүп келмек? Эгерде биз муну коркутуп аткан болгонубузда. Дагы болгондо да тергөөчүнүн кабинетине жолугуп атабыз, милициянын. Ушул карызын же ушундай 46 миң боюнча алып туруп бардыгынан кечкиле деп атат, же өткөрүп алып туруп ушундай 7 жыл 10 жыл бөлүп берем деген кыйтырлык айлакерлигинин бир жеткен бир чегин көргөзүп атат да. Вымогательство боюнча жазган арызда расписканын бизге жазып берген расписканын заключениясы бар. Заключениясында ошол турат. Касымовага эч кандай коркутуу үркүтүү болгон эмес, өз колу менен жазып берген деп. Мен жана көргөзгөн видеодогу дагы тергөөчүлөргө дагы берген бул материалды бар. Эч ким коркуткан эмес. Андан 4 адам, биз тараптан 3 адам болуп, 8-9 адам күндүз бул 2-3 күнүн ичинде ортого болуп аткан нерсе. Эгер ошондо коркутуу үркүтүү болгон болсо, милицияга барбайбы? Биз 1 апрелде милицияга арыз жазып атабыз. Бул бизге келип атат 13-үндө. 13 күндөн кийин болуп атат бул иштер. Коркутту деп 2,5 айдан кийин жазып атат андан кийин. То есть берем деп 2 ай сүйрөп туруп, алдап туруп, 2 айдын срогу бүткөндө анан мени коркутту деп арыз жазып. Аны дагы ошо көрбө чакырбастан допроско туруп иш козгоп туруп анан чакырып атышат. Арыз жазсак азыр бир арызды карап чыккыча 10 күн
анын чечимин кабыл алгыча 20 күн, а бирок мунукунда Касымованын арызында 5 күн арыз жазылып атат, 7 күн иш козгоп туруп чакырып атат бизди. 2 күндө. Вопрос жаралат. Кантип? Мындан бери биз бир канча жолу арыз жазып кайрылбаган жерибиз калган жок. 2 күн эмес, биз 10 күндө дагы тергөөгө чакыртыла элекпиз биз. Ошол заключениесинде, материалдагы заключениеде Касымованын өзүнүн водители, финансисти, ассистенти, жардамчысы барып берген көргөзмөлөрү бар. Ошол жерде ошол өздөрүнүн адамдарын берген көргөзмөсүндө Касымова бул акчаны келтирилген чыгымдын эсебинен төлөп, частын гана, бөлүгүн гана төлөп берип атат деген көргөзмөсү бар. Ошол көргөзмөдө бардыгы, ошол көргөзмөгө таянып тергөөчү да чечимдерин чыгарып берген бизгечи. Муну менен мен карыз эмесмин деп айта албайт бул аял. Бирок бербей эле келаткан эле болуп атат. Түшүнүктүү. Бул акчаларды сиздер бул аз сумма эмеске, каяктан таптыңыздар эле? Мурдатан эмне менен алектенчү элеңиздер бул Касымова менен таанышканга чейин? Ишкерлик менен алектенчүбүз. Мен жеке строй материал, курулуш материалдарын сатып, анан курулуш компанияларда услуга да көргөзгөм. Чоң уйгурган компаниялар менен иштешипчи. Андан сырткары мен бул франшизаны алып атканда кредит да алгам. Бакай банктан. Андан квартирада, Бишкек шаарында квартира бар эле, жал. Южный магистраль Подовкинадачы. Ошол жерде квартирамды сатып кошуп киргизгем эле мен бул нерсеге. Эмне себептен ушуга ишенип, болгон, бүткөн бизнесиңиздеги акчаны, үйлөрүңүздү сатып берип койдуңуз? Бул киреше өтө көп түшөт деди беле? Ишеничке ушул айтып атпаймынбы, 1,5-2,5 жыл чогуу жүрүп жүргөн болсо, ушундай бир ишеничке кирип бүттү да. Ушундай чогуу бизнес кылалы, чогуу бир проектти көтөрөлү десе ишенгенбиз да биз. Значит, болот экен да, кылып эле жүргөн нерсе экен да деп элечи. Канча киреше убадалаган, мындай түшөт деп айткан же болбосо мындай божомол боюнча? Божомол боюнча ар кандай суммаларды айтып жүргөн. 20 миң, 30 миң, 50 миң долларлаганчы. Айына. Бирок эми анын ишкерлик мындай нерсе да. Ал жерде ошондой болушу дагы болбошу деле мүмкүн. Бул баягы ал жактагы жасала турган жумуштан баглык. Бул жерде көп факторлор бар. Ал, например, пайдалуу болгондо, болбогондо деле маселе ал жакта эмес бизде. Маселе документациядан келип чыгып атат негизичи. Ал ошончо пайда. Эми сиз ошончо сумманы салышыңызга кантип ишендирди деп атпаймынбы? Болгон, бүткөн мүлкүңүздүн баарын салышыңызга. Бул масштабный бизнес деген да. Мындан кийин сыртка чыгабыз. Кыргызстандан кийин заграницаларга чыгабыз бул фирмалардын филиалдарын депчи. Келечеги Кыргызстандан сыртка чыга турган бизнес деп. Биз ошонусуна ишенген элек. Сиз эмне менен алектенчү элеңиз? Мен дагы ошо строй материал эме кылып элем. Андан тышкары именно ошол бизнесте Бишкектеги квартираны сатып бергенмин. Мен да андан тышкары кредит алгам. Андан тышкары мурунку ошол болуп аткан бизнестеги обороттордун баарын ошол жака бергем. Анан бул тренингден таанышып калып атпайбызбы? Бизчи бул дагы ошондой өзүн өтө порядочный бизнесмен катары көргөзүп, анан бир где-то 2 жылдай жүрүп атпайбызбы? Ошол жерде ошондой ишеничке кирген да. Ошондон ишенгенбиз. Анан айткандай эле бул ушу масштабный бизнес деп дагы айткан. Основной причина бул жерде биздики документациядан болуп атат да. Основной причина мен дагы неме кылганым, эгерде ушул вариантты дагы ушундай алып сата берсең, уже буга как соучастник болуп калат экенсиң. Вообще жок болуп атпайбы документти? Жок, абсолютно жок нерсе. Буга чейин андай эч кандай мындан кабарым да болгон эмес. Бул нерсенин аркасында чоң эле адамдар бар да. Ошол себеп дагы. Бир жанагы бир убактарда жер прилагать этишти булар. Жанагы ГКМБде тергөө жүрүп аткан маалда жашыл китептеги жери бар экен, 1,5 гектар дедиби, жана суу паранын үстүндө. Анан кайра эле келип жана товарларын прилагать этишти. Ал эми документтери жок болсо, өзү чырдын башы ошондон чыгып атса, анан кайка ала алам биз? Ошону өзү бутиктерди өткөрүп алып, анан кайра эле
ошол товарларды берем мен сага деп силерге депчи. Ал жери дагы жашыл китеп болгон. Мурда иштеп жаткан курулуш материалдарын сатуу менен иштеген бизнесиңиздер да токтоду ошо менен. Ооба. Токтоп Токтоп турат. турат. Азыр токтоп турат мүмкүн да. Неме себеби бул башында эле ушул ушуга көп акча келиш керек, көп неме болуш керек, болбосо болбойт деп буну өзү ушундай требованияларды коюп неме кылган да. Улам сумма киргенден кийин көтөрө деле берген. сумма чоңоюп атты, булунча болуш керек, дагы кошуш керек дегенче напряга, финансовый напряга болуп аткан. Мен түшүнбөй калдык, же ишкерби, же бул адам бандитпи, же сотрудникпи, кимиси ким экенинчи. Чоң вопрос пайда болду. Ишкер деп таанышканбыз. Криминал чыгып атат. Бияка келгенде болсо чоң эле сотрудниктердин влияниясы болуп атат. Бул аял жыргап жүрөт. Лондон, Парижге, Америкага барып. Биз болсо ыйлап жүрөбүз мына жерде неметти таба албай. Мен 6 ай болду ошол жерде жүргөнүм. Ар жерде квартира алам. Бишкекте жүрөм. Оштон келдиңизби? Оштон келгем. Ошо жүрөм ошол жерде. Чындыктабай деп себеби үйүмдү алып коеюн деп атат да. Азыр эми 3 балам, 4 неберем, келиним баарыбыз ошол үйдө тыгылып калдык. И то ол квартира, ол үйдө дагы азыр кредитке турат, просрочкада турат. Токтотуп 2 айга токтотуп койгонбуз. Токтоткон сайын кредити кайра өсөт экен. Мына Кабышбек Кыдыршаевич дайыма айтып калат. Карапайым адамдар ыйлабасын, карапайым адамдар жабыр тартпасын деп. Энелер ыйлабасын деп. Мен ыйлап сыздап атам 2 жылдан бери. Ушундай чындык таппай, балдарымдын акчасын ала албайм. Өзүбүздүн акчабызды өзүбүзгө ээ боло албай атабыз. Бул эмне деген неме? Закон. Бул аялга закон барбы өзү? Бул аялга кайсы адамдын күчү жетет? Урматтуу элим, мен деле ушундай эмеге чыгам деп, публикага чыгам деп ойлогон жок элем. Кыргыз элим, ушундай мен кыйналып калдым. Урматтуу Ажо, урматтуу генерал полковник Камчыбек Ташиев ушул ишти өз көзөмөгүңүзгө алып, биздин акчабызды, балдарымдын акчасын кайтарып берсин. Мен сиздерден суранам. Якобы бизнес тренер, коуч деп өзүн көргөзөт. Немелери да ошончо болсо керек, поклонниктери. Кудду эле бизге башында ишендиргендей эле бардыгы эле ишенсе керек деп ойлойм. Мындай кана көрөлүчү. Мына ол өзүнүн ушу Instagram баракчасы, Так, собственник компания Vigold компаниясынын ээси 28 жылдан бери бизнесте жүрөм деп өзүнүн анкетасын профиль баракчасына көрсөтүптүр. Ал эми ушул окутууга, өзүн окууга $1 миллион короттум дейт 11 жылда. 1000 ишкерди окутуп чыктым деп өзүн ушундай өзүнөн өздөмө берип жазыптыр. Азыр деле ошо адамдарга жакшы жашаганды, кантип акча тапканды үйрөтүп атат, бирок айтканы башка, кылганы башка болуп атпайбы? Эми кантип адам акча тапканды үйрөткөн адам биз менен мамилесин билбейм, бир чекитке коюп алып анан башкаларды үйрөтсө болот эле деп ойлойм да. Киргизген ушу биз ушул адамга ишенип ушунча акчаны киргизгенбиз, ишенип иш баштаганбыз, бирок кылганы башка болуп атат. Келтирилген чыгым карыздарын берсин дагы, анан кийин калган адамдарга кандай жашашты анан үйрөтсө туура болот эле деп ойлойм мен. Өзү ошондой жашабай аткан болсо, башкача жашаганы башканан, айтканы башканы кимге кандай кереги бар дейм азыр. Ошол лучше биздин акчабызды кайтарып берсин. Ичем акыл үйрөткөндөн көрө ошол эме кылып. Анан дагы бир кошумчалап кетейин дедим эле. Бул жерде по факту вымогательство боюнча эгерде биз чындап вымогатель болгондо, анда эмнеге бул ушул жерин, участогун предлагать этет? Экинчиси, анан жакында эле болгон немеде эмнеге $46 миң алып келип берет? Эгерде биз чындап вымогатель болсок, андан тышкары $46 миң менен биздин $240 миңдан ошо кутулгусу келип атат. Бул жерде уурусу күчтүү болсо, ээсин доого чыгат дегендей эле болуп атат да бул жердечи. Жок, влиятельный адамдар болгондо ошолорго таянып, ушул кыймыл аракеттерди кылып атат. Тааныштарына таянып эле бербей коюштун амалы болуп келатат бул 1,5 жылдан бери элечи. Күчтүүлүгүнө салып элечи. Ошо тааныштары ошол ишендирип койгон, ошентип көнүп калышкан булар. Алы жетпеген адамдарды мүмкүн ошентип ошондон ары футболить этишипчи. Азыр деле ошону эле бербей коюштун эле жолу болуп атат. Тиягынан биягынан сүйрөшүп элечи.
Бизден башкаларда канча адамдарга чыгым келтирип атат, дагы кимдерди канчалысын какшатып атышат билбейбиз. Может чыга албай жүргөндөр, же азыраак акча болгон болсо Кудайга салып коюп кетип калгандар бардыр, билбейбиз да эми. Бизге уже вынужден ушу чоң суммада киргизип алган башка жолубуз жок болгондон айласы чыкканга туура келип атат. Мындан кийин дагы канчасын ушинтип какшатышат булар. Азыр деле башка ушундай нерселердин өтө элек может жаш ишкерлер ээрчип жүргөндөр болушу мүмкүн. Ушинтип акчаларын киргизип алып эртең биздин абалыбызга келип түшүп калбасын ошолор дагы. Бизге окшогон эле акыбалга. Андай вполне болушу мүмкүн. Bunday болбосо дагы башкачараак жолдору менен. Ушул аялдын аркасынан мен үй бүлөм бардыгы жабыр тартып атат. Андан тышкары Такыбаевдыкы деле ошондой эле. Биздин кайрылбастан аргабыз калбады. Ушуну адилеттүү чечим чыгарып бериңизди суранабыз. Урматтуу генерал-полковник Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, биз бул иштер боюнча сиздерге кайрылгандан башка аргабыз калбай калды. Анткени бир райондун бир тергөөчүсү ушундай бир чечим чыгарып кое турган нерсени бирин-бири калкалап, бири-бирин ушинтип жаап жашырышып отурушуп, жардам беришип, сотрудниктердин ушул аралашмасы менен ушул жерге чейин жеткизишти булар. Бул иштер менен 1,5 жылдан бери жүрө берип, биз баарын байкап көрүп, уже сиздерге гана кайрылуудан башка чарабыз калган жок. Адилет чечип берүүңүздөрдү сиздерден суранат элек, өтүнөт элек. Анткени бүгүнкү күндө бул бизге жазылган арыздын дагы неси коюлуп калган. Бизге жазылган куру дооматтын арыздын негизинде бизге не коюлган? Чет өлкөгө чыгууга чектөө коюлган. Мен жакын күндөрдө келаткан жумада апамды Россияга операцияга алып чыгып келишим керек эле. Ушунун айынан, булардын айынан мен чыга албай дагы отурам. Урматтуу президент, сиздерден чоң суранычыбыз ушул ишти чечип берип коюңуздарчы. Камчыбек Кыдыршаевич, сиздердин ошол ОПГ саясатына, ОПГларга болгон саясатыңыздарды колдойбуз. Алар жоголду, бирок ошол эски адаты кармап калчу, эски адатынан арыла албаган кээ бир погончон сотрудниктердин дагы адаттары кармап атабы же байланышы калып кеткенби, ушуга окшогон адамдар менен биригип алышып, азыркы күнгө чейин тергөөгө басым болуп атат. Эч жака жылдырбай, көз көрүнө ушунча нарушениялер болуп турса дагы жылдырбай кармап басып эле келатышат. Ушундай сотрудниктерге дагы сиздерден сураныч, көңүл бөлүп койсоңуздар. Анткени булардын кылганы кыйла эле бир кылыкты кылып атышат. Сиздерге мүмкүн жетпей атышы мүмкүн, бирок ушуга окшогондордун азабын жон терибиз менен тартып аткан адам катары сиздерден суранат элек. Азыркы күнгө чейин ушундай сотрудниктер адатынан арыла албай атышат. Бизге акыйкат издеп келген жарандар көп кайрылат. Алардын арасында бүгүн дагы ошондой бир окуяга туш болуп жатабыз. Бул жаңыдан бутка туруп жаткан ишкерлерди буттан чалган окуя десек болот. Булар эми ошол жаңыдан бутка туруп, өзүнүн бизнесин кылып, өнүгүп келе жаткан учурда ушинтип чоң суммага алданып жатышканын айтууда. Эми укук коргоо органдары жакшы иштеп, өзүнүн натыйжасын бергенде, мындай ишкерлер өзүнүн ишкерлиги менен алектенип, жакшы андан ары өнүктүрүп, өлкө экономикасына дагы чоң салымын кошот эле. Эми азыр анын ордуна 2 жылга чукул убакыттан бери тергөөдөн тергөөгө сүрөлүп жүрүшүптүр. Эми кандай болгон күндө дагы иш акыйкат тергелсин, акыйкаттык жеңсин деп тилек кылабыз. Мен сөзсүз келем. Азыр юристтер менен байланышат. Биз биринчи тараптын арыздануусунан кийин экинчи тарапка кайрылганбыз. Экинчи тарапка кайрылганыбызда алардын өкүлдөрү келип жатат. Бул боюнча азыр ушул экинчи тараптын дагы версиясын угуп көрөбүз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Биз биринчи ошол Бурулсун Касымова менен соц тармакта Венера деп айтылат экен. Ал сүйлөшкөнүбүздө ал өзүм дагы келем, жолугушууга барам, интервью берген барам деген болчу да, бирок эмнегедир бүгүнкү чейин күткөнбүз, келбей калыптыр. Сиздер келиптир, ошонун себебин айтып коесуздар, эмнеге өзү келген жок? Элиман, мен телефонда сүйлөшкөндө айтып кеттим. У нее график прописан за неделю, на 10 дней вперед, поэтому сегодня у нее тоже были неотложные дела. Она пыталась их как-то отложить, но не получилось, поэтому мы пришли с Адилетом вдвоем.
Түшүнүктүү. Анда суроолорду сиздерге берип баштай берсек болот, ал өкүл катары жооп бере аласыздар. Бул Эрлан Абжалов жана Бектур Такыбаев дегендерге франшизасын сатканын тастыктайсыз да, бирөөсүнө 20 миң, бирөөсүнө 50 миң доллар. Эми айта Бул ошо жана кетсе, бриллиант сатуу боюнча франшизаны. бриллиант эмес, ювелирные изделия. Начнем с того, что с Такыбаевым и Абджаловым Касымова, они были не один год знакомы. Это подтверждает и сам Абджалов, и сам Такыбаев. До того, как подписать этот договор, они очень долго обивали пороги дома Касымовой, ее рабочее место, просили, настоятельно просили, чтобы она взяла их к себе бизнес-партнерами, поскольку ее бренд Виголд, он был узнаваемый, и сейчас он узнаваемый на территории нашей республики. Касымова озвучила условия, согласилась, поскольку она их уже знала не один год и знала довольно-таки с хорошей стороны. Они обговорили все условия, и эти условия были положены в основу этого договора, о котором вы сейчас говорите. В соответствии с этим договором, значит, этот договор давал им право под брендом Виголд работать, заниматься продажей ювелирных изделий. В соответствии с этим договором, как вы уже, вот я вижу, он у вас есть, да? Я прокомментирую. Этот договор был подписан лично, вот у меня договор Абджалова, и аналогичный договор подписан Такыбаевым. В соответствии с этим договором стороны, это волеизъявление сторон. То есть этот договор был подписан. Келишим ошондо сатканбы? Саткан. Ошол Касымова Бурусундун ошо франшиза сатууга укугу болгон беле? Элеман, мен ожидала, что будет такой вопрос. Гудком ушундай суроолорнучу. Бул суроону Такыбаев соцсетте аябай эле муссировать этип атат. Ошол үчүн бул суроону тергөө органдары бир нече жолу барын проверять этип на этапе доследственной проверки. И было вынесено 11 отказов в возбуждении уголовного дела. Этот вопрос был предметом доследственной проверки. Поэтому в постановлениях об отказе возбуждения уголовного дела все эти основания прописаны. Я думаю, что они у вас есть. Ал жөнүндө келет, ошо сатканга укугу болгон беле, ошого жооп берип коесуз. Болгон үчүн бул договор подписан. Болгон, бул келишимдин ичинде, ошо бир барактан турган келишим экен. Анда 15 күндүн ичинде керектүү документтерди даярдап берет, кошумча келишим да түзүлөт деген экен. Кошумча документтер даярдап берген эмес деп атат. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн, Элеман. Бул азыр берип аткан сурооңуздардын бардыгы тергөөдө көтөрүлүп, ошого юридикалыкка берилген. Менин жообум ушундай. Алар айтып атпайбы, ушул бул саткан уруксат жок экен деп. Осо Виголд булар мына келишим түзүлгөндөн 4 айдан кийин ачылган деп атат. Осо Виголд. Элеман, видите, вы хотите услышать то, что вы хотите, а я ответила на этот вопрос. Рұқсат мен жооп берип коеюн ушу сурооңузга. Мындай да, бизде мыйзамдар бар да, жарандык мыйзам, ошондой эле келишимдерди түзгөнү эң негизгиси эки талаптын калоосу да. Ушул келишим түзүлгөндөн кийин анын кандайдыр бир укугу бар беле, кандайдыр бир кошумча келишимдерди түзүш керек беле, анын өзүнүн укуктуу жолдору бар. Эгерде аны аткарбай атса, жарандык тартипте, ошол эле эгерде экөөнүн ортосунда чыр чатактар болуп атса, сүйлөшүү жолдору менен деле чечсе болот. Андан кийин бул келишим түзүлгөндөн кийин келишим эгер кандайдыр бир талаптар аткарылбаса, түздөн түз сотко кайрылса болот, но ушул келишимден эч кандай бузуулар болгон эмес. Касымов Бурусунун тарабынанчы. Жок. Бул жерде маселе мен бул сатуу укугу болгонбу деген маселени сураганда, документтерин эмнеге даярдап бербеген деген сураганым. Алардын ушул ортодо чыр, жаңжал, конфликттин жаралышы да ушундан болуп атат. Биз иштеп баштагандан кийин мамлекеттик органдар келип текшерди, салык кызматы келип текшерди. Салык кызматы келип текшергенде бунун көрсөтүп берет, бизге бере турган документтерин бербеди. Салык кызматы бизди кысты. Анан ага барсак ал сүйлөшөм деди. Анан ошонун айынан иштей албай калдык деп атат. Жанагы алган зер буюмдарынын дагы
лицензиялары жок экен деп атат. Вот в этой части можно я, да, дополню? Я сейчас дополню выдержками из этого договора, чтобы потом к нему уже не возвращаться. В заключительном положении договора, на который вы ссылаетесь, конкретно в части 5 здесь сказано: все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в суде по юридическому местонахождению лицензиара. По сей день ни Такыбаев, ни Абджалов не обратились в суд по признанию этого договора недействительными, либо по тем основаниям, которые их не устраивают. Далее, заключительное положение данного договора гласит: стороны настоящим подтверждают, что на момент подписания договора не находились под влиянием обмана, насилия, угрозы. Договор, я закончу, я закончу мысль, да? Договор не является мнимым и притворным, обладает правоспособностью и дееспособностью, позволяющими вступать в гражданско-правовые отношения. Бұл эмнени түшүндүрөт? Бұл договор боюнча келишпестиктер болсо, булар Адилет коллегам айтып кеткендей түздөн түз сотко барыш керек болчу. Бирок бүгүнкү күнгө чейин сотко бир да доо арыз менен бұл договор туура эмес экенин же бул аткарылбаганын сотко кайрылган эмес. Абджалов да кайрылган жок, Такыбаев да Сиздер айткы боюнча буну жанагы алдамчылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп бериңиздер деп органдарга кайрылып атканы туура эмес. Булар жарандык тартипте сотко кайрылыш керек эле деп атасыздарбы? Албетте. Болгон болсо жарандык тартипте сотко кайрылыш керек эле. Бул бизди алдамчылык кылып алдап туруп койду деп атпайбы, бизге айткан документтерин бербей койду деп атат да. Эми айткан документтерди бербей койду десе, бир да жолу ошол далилин бизге көрсөтсүнчү. Бир жолу Касымовага претензия менен кайрылдыбы, кат менен. Урматтуу Бурулсун Намазбековна, сиз бизге бул кагазды берген жоксуңар, бул документти берген жоксуңар, бизге бул органдар кысымдык кылып атат, башка органдар кысымдык кылып, биз иштей албай калдык деген кат түрүндө кайрылыптырбы? Бир да далили жок. Ошондой далил болсо булар тергөө органдарга алып барып бериш керек болчу. Андай жок. Сиз өздөрүнөн сурадыңызбы Такыбаев менен Абжаловго? Сиздер ушул мага ушинтип атасыңар, акана көрсөткүлөчү ошол кат менен кайрылганыңарды. Кайрылган ичте биз органдар кайрылдык, перепискалары да бар экен. Мен налоговый келип атат, бар мен өзүм сүйлөшүп коем деген перепискалар бар экен. Аларды көрсөтүп атат. Сен аларга киришпе, мен өзүм сүйлөшүп коем деп. Документти мен бүтүрүп берем дегени боюнчачы. Мен перепискага ишенбейм, анткени ар бир переписка нотариальный түрдө заверен болсо, ошол далил катары эсептеленет. Андай жок болсо, ал доказательство катары биз воспринимать эте албайбыз. Биз андайды көрө элекпиз. Мен да ушул момент боюнча бир айтып кетейин дедим да. Ушул экөөнүн ортосунда кандайдыр бир шарттар түзүлгөн боюнчачы, условиялар боюнча көп нюанстар да бар да. Бул өзүнчө бир специфика да. Касымова Бурулсун бул иште уже көп жылдан бери иштеп, аны туура жагынан түшүндүрүп, ошентип кылмыш козгоодон баш тартуу токтомдор чыккан. Бул эми эгерде Такыбаевдер, Абжаловдор алардын укугу бузулду десе, толугу менен териштирип, баа берип, сотко кайрылганга азыркы күнгө чейин укугу бар. 11 жолу баш тартуу кылды тергөө органдарычы, биякта кылмыш иши жок. Козгоодон баш тартып атабыз депчи. Бирок акыркы күнгө чейин, азыр бүгүнкү күнгө чейин жарандык тартипке эмнегедир бир кайрылбай атат да. Бирок толугу менен ушул келишим болгондон кийин кылмыш жаза процессуалдык кодексте деле жазылып турат. Келишим болгондон кийин бир гана жарандык тартиптер эле ошол каралат депчи. Биякта азыр ортодо шарттар менен боюнча аны көпчүлүк учурда ушул специфика менен иштеген адамдар эле түшүнбөсө, аны толук териштирүү кылыш керек. Сот процессте да. Ал өзүнүн версиясын айтып атат. Ошондой эле кимдин Касымова Бурулсунун өзүнүн версиясы бар. Биякта толук териштирүү керек да. Түшүнүктүү. 11 жолу баш тартты деп атасыздар, азыр документтерди да көрдүк, алар берген документтерди да көрдүк. Анда кылмыштын курамы жок дептир, алдамчылык боюнча. Бирок бул келишим болгондуктан жарандык тартипте кайрылгыла деп анан кылмыш ишин козгоодон баш тартып атыптыр. Туурабы? Бул жерде биз милиция тергей турган иш эмес дептир. Түшүнүктүү. Анан азыркы учурда бул алтын сатууга укугу бар да, мамлекет алып келген. Эмнеге анда ошо Такыбаев, Абжаловдорго ошол документтерди көрсөткөн эмес?
Эми ал суроону Абжалов менен Такыбаевга бериш керек. Бүт тиешелүү ошол бизнеске тиешелүү документтери бүт колунда бар. Бүгүнкү күнү ачык иштеп атат. Бир да налоговый инспекция менен бир да проблемасы жок, бир да задолженности жок келатат. Ушул маселени сиз көтөрүп атасыз, мен айта кетишим керек да оң телекте. Бул өзүнүн бир видео обращениясында Такыбаев айтып атат. Кызмат органдары, госоргандары текшерип, Касымованын алып келген изделиялары, ювелирный изделиялары бүт контрабанда экен деп табышты деп атат. Ошого далил бар бекен Такыбаевда? Ошо контрабандный изделияны Бишкектен реализация кылып атат деген. Андай далил жок да. Абсолютно голословно, бездоказательное утверждение. Мы еще, вы нам, наверное, дадите возможность сказать, да, выступить, да, эркин микрофон берсеңиз, биз да айта кетебиз да. Айтсаңыздар болот, албетте. Анан могул Виголд боюнча. Виголдтун алтынар могул жерде кыргыз патенттен берген маалыматы бар экен. Товарный знак, указан товарный знак не зарегистрирован деп турат да, катталган эмес деп. Виголд деген мен бренд, мен сатам деген. Бул кыргыз патентте мындай дүнү катталган эмес деп көрсөтүп атат бизге. Бул боюнча маалыматыңыз барбы? Bizde обратный маалымат бар, что бүт этот знак запатентирован, кыргыз патентте да турат, товарный знак зарегистрирован, все надлежащие документы юридические, они у нее имеются в полном объеме. Качан регистрация болгон, катталган? Катталган Буларга франшиза учурунда бүт баары своевременно катталган. Буларга франшиза саткан убакта катталган беле? Бүт эле катталган, элеман мен дагы айтып атпаймынбы? Ушул бүт берип аткан суроолоруңар были предметом рассмотрения доследственной проверки. Понимаете, кайра эле силер ушул эле суроого келип атасыңар да, мы же уже ответили. Жооп алып алайын деп атпаймынбы? Жок, это было предметом рассмотрения доследственной проверки, и все это изложено в постановлениях об отказе возбуждения уголовного дела. Мына Виголд деген ОСОнун өзү түзүлгөнү, буларга франшизаны саткандан 4 айдан кийин түзүлүп атпайбы? Ошондой уруксат боло береби? Бул алгач бир компаниясы болуп туруп анан сатыш керек да. Я уже ответила неоднократно на этот вопрос. Бул мындай да, тергөө көп, биз да азыр кирише албайбыз да. Баа берилген ал боюнчачы, токтомдор да бар да. Биз азыр жалпы ошол алдамчылык менен деп эметип атпайбы, жарыялап атпайбы? Ошол боюнча биз түшүндүрүп кетели деп атканбыз да. Кандай учурда алдамчылык болот, кандай учурда жарандык тартипте экөөнүн отношениялар болот депчи. Анда ушул боюнча дагы бир маселени айтып кетейин. Бул ОСО Виголд деген өзүнүн баласына катталган деп атат. Бирок бизге апасы сатып атат, Венера Касымова, Мурулсун Касымова. Компания эмес, ОСО. ОСО да, ОСО. Туура. Ошондой кыла берсе боло береби. Компания баласынын атында болот атса, франшизаны бул ОСО ошо Виголдтун атынан апасы кол коюп атса. Компания эмес, ОСО баласына катталган. Бул бүт эле в рамках закона заключенный договор. Демек сиздер бул мыйзамдуу эле болгон. Мыйзамдуу. Эми акча маселеси боюнча алар $355,000 карыз, биз ошончо чыгым болдук деп жатышат. Ошо франшиза сатканы, анын ичинен алган товарлары, анан кийин жанагы ошо магазин ачууга кеткен чыгымдары менен. Бул боюнча сиздер кандай айта аласыздар? Ошончо карызбы, Венера Касымова? Давайте, раз уже этот вопрос вы подняли, мы постараемся ответить. У нас, я понимаю, ограниченное время, но тем не менее постараемся емко предоставить всю информацию. Елеман, я уже башында айтып кеттим, перед тем, как заключить этот договор, они не один год были знакомы. Бул договор түзүлгөндөн кийин булар иштей баштайт. Абжалов өз акчасы менен кирет бул бизнеске, Такыбаев өзүнүн акчасы менен кирет бул бизнеске. Туурабы? Кирет, иштейт, 9 айга жакын иштейт дагы. Ошол учурда булар за неполный 9 месяцев прибыль алат. Басканы, турганы, жашаганы бүт баарын тең эсептеп, мына бизде Касымовада настолько все прозрачно, у нее имеется электронная база, которая показывает передвижение в режиме онлайн, передвижение ювелирных изделий и продажи, то есть денег в том числе. Вот согласно этой электронной базе Такыбаев получил за неполные 9 месяцев
57 650 долларов прибыли. 57 миң. 57 миң прибыль алды. Бирок бир дагы жерде Такыбаев азыр выступать эткен жерде соцсеттерде бул прибыль жөнүндө айтпайт. Абджалов получил за это время, за время работы 28 тысяч долларов. Абджалов тоже об этом не говорит. Почему? Они вам говорили о том, что есть вот такая выписка? Айткан, өзүн онлайн жүргүзөт деп айткан. Онлайн жүргүзөт болсо, ошол мен прибыль алып атам, биз прибыль алдык деп айтып элесизби? Сизге айтсам, я не знаю, они вам говорили нет, бирок өзүнүн обращениясында на имя Камчыбек Кыдыршаевича они об этом не говорят. Булар мынтип атат. Мен 115 миң доллар менен бул бизнеске кирдим деп атат Абджалов. Ошол 115 миң долларды кайра мага кайтарып бергиле деп атат. 9 ай иштеп. Ал иштегенде биз айтып атабыз, сен прибыль алып атың беле? Дорогой Абджалов, мына сен прибыль алып атасың, жана көрсөтүп кеттим интервьюга чейин, 115 менен кирип атасың. Сен ошол 115 миң доллардан получается 28 миң 136 долларга расписка менен алып кеткен акчаң бар. 28 миң ал эмнеге алып кеткен? Расписка менен алып кеткен акчалар Венерадан. Аны айтпай атат. Расписка менен жөн алып Расписка, кеткен. я забрал деген распискасы бар. Я разговариваю только по расписка. Мен айтпадым, я дали мен гана сүйлөйм деп. 28 миң доллардын распискасы менен акча алып кетти. Аны айтпай атат, алып кеттим деп. Ал айтпай атат, мына 28 миң долларга мен деген прибыль алдым деп. Почему аны айтпайт? Аны айтпайт. Бирок бардык жерден айтат, мен 87 миң долларга акт приемка передач менен изделияларды Кайра Касымовага өткөрүп бердим деп атат. 115 менен кирсе, 87 миң долларынын изделияларын Кайра Касымова калтырса, а калган 28 миң доллардын изделиясы каякта калды? Эмне үчүн Абджалов аны айтпайт? Ошол Здесь простая арифметика. 87 миң долларлык жана немени алды? Товарды, буюмдар. Ошол акчаны да берген эмес деп атпайбы? Товардын акчасын. Жок, мынтип атат, 115 миң доллар менен кирдим деп атабы бизнеске. Анан 80 кетип атканда иштеп туруп, анан прибыль алган жокмун, эчтеке алган жокмун деп туруп тарынып Касымовага 87 миң доллардын товарын акт приемка передача менен Касымовага өткөрүп берип кетип атпайбы тарынып? Ал прибыль албаса, башка кылбаса, эмне үчүн анда 28 миң доллардын изделиясын көрсөтпөйт? Ал каякта калды? Бүгүнкү чейин эсеби жок. Почему буну айтпайт Абджалов? Айтканда эми франшизаны алдап саткан деп атат. Документ жок. Биз ошол франшизаны бүт бизге документтерин жасап бергенде биз кетпейт элек. Буну франшиза сатканга укугу жок болгон экен. Ошондуктан биз ошол акчабызды талап кылабыз деп атат. Жок, талап кылганым эмне? Мына силердин колуңарда распискасы турат. Талап кылган менен бул иштеди да 9 ай. Биз айтып атабыз, а почему сен прибылыңды көрсөтпөйсүң? Почему сен прибылыңды айтпайсың? Ошол эле соцсетке чыкканда. Почему 100 миң менен кирип, 9 ай иштеп, прибыль алып, мына расписка менен канча деген акчаларын алып атат. Аны айтпай туруп, кайра 115 менен кирсе, кайра 115ти алып кетиш керек да. А почему кайсы бир договорду бул жазылды эле? Если бул, допустим, надлежащим образом талап кылган документтерди бербесе, дополнительное соглашение түзбөсө, что они, Касымова, обязана выплатить им ту сумму, с которой они вошли в этот бизнес. Такого пункта нет в договоре. Если их это не устраивает, пожалуйста, прямая дорога в суд. Мына здесь договорда бекитилип турат черным по белому, что договор составлен, они не находились под влиянием обмана насилия. Ну и все. А эмне үчүн азыр алданып атат, бизди алдады деп атат. Касымова Бурусундун өзүнүн да распискасы бар экен, обязательствосы бар экен, милдеттемеси. Мен 2023 жылдын 15 июнуна чейин Такыбаевка 195 миң, Абджаловка 155 миң долларын кайтарып берем деп. Бул мынау жана магазиндерди кайра өткөрүп алып аткан убакта өзү жазып берген дейт обязательство. Келиңиз ушуну мен комментировать этип берейин. Жазып берген турбайбы өзү? Ошол мына көрдүңүзбү, сиз айтып атат, Касымова өз колу менен жазып берди деп. Бул расписканы өзүңүз байкасаңыз, мына 2 башка почерк менен жазылган. Бул расписка качан жазылды? 13 апрель 23 жылы. При каких обстоятельствах это была написана расписка, я вам сейчас расскажу подробно. Они, значит, обратились в правоохранительные органы, как Такыбаев, так и Абджалов, возбудить уголовное дело в отношении Касымовой по факту мошенничества. Они обратились 3 апреля. 3 апреля обратились. 11 апреля
выносится отказ возбуждения, постановления об отказе возбуждения уголовного дела на 11 апреля, да, 23 года, запоминаем дату. 13 апреля, спустя 2 дня, когда они узнали, что им отказали в возбуждении уголовного дела, они путем угроз, шантажа заставляют, вынуждают Касымову написать вот это обязательство. Они ей говорят, в процессе, когда у них только шли вот эти вот, шел еще и развивался бизнес, Такыбаев пришел и Бурулсун и говорит: ты же знаешь мои связи, и называет имя одного из представителей ОПГ, говорит, я с ним дружу, он мне поможет продвинуть этот бизнес. А так Венера говорит, поскольку я не слышала это имя никогда, говорит, и мне было абсолютно без разницы, барыбир, кимменен бул достошот, киммен достошпойт, бул самое главное, ишин алып кетиш керек болчу да булардын цели. Анан бул в процессе переговоров сүрөттөрүн жиберет. Ошол Крим авторитеттин машинесин сүрөтүн жиберет. Анан айтат, азыр мынаны күтүп атам, биз чогуу азыр баняга барабыз. Азыр боюнчуга киребиз дагы, ошол жерден кайра ошол бизнести сүйлөшөбүз деп. Ошондо перепискасы бар. Между бар, конечно, бар, алым бар. Между Такыбаевым и этим криминальным авторитетом. Ошол переписканы сүрөтү менен Касымовага жиберет. Касымов оюнда калып калат. Значит, он действительно дружит с этим крим-авторитетом. И она вспоминает об этом, когда они начинают ей уже угрожать. Либо ты нам даешь все деньги, с которыми мы вошли в этот бизнес. Если у тебя нет этих денег, значит, ты должна нам добровольно выдать доверенность, переписать свою машину, которая стоила на тот момент свыше $100 000 марки Lexus. Если у тебя нет денег, ты должна написать обязательство. Касымова корконунан, что действительно жана Крим авторитет менен достошом деп мактанып жүргөндө, сен, говорит, азыр бизге моундай обязательства жазбасаң, СИЗОдо тебя ждут, тебя вместе с сыном тебя ждут. А последствия какие будут для тебя и для твоего сына, тебе, наверное, известны деп коркутканда, любой эне, бул Касымова гана эмес, баласы менен коркутканда, она готова на любые жертвы пойти. Калтырап титиреп, расписканы жаза албай, бул башка киши жазат. Бул расписка башка киши менен жазылган тууралуу бизде экспертизанын корутундусу бар. То есть алар экспертизанын корутундусу ушунун колу деп эле чыкты деп айтылчу бизге. Дагы бул очередной калпы. Это очередная лживая, значит, информация Такыбаева. Экспертиза подтвердила, что расписка написана не Касымовой Бурулсун. И эту экспертизу, вот я вас уверяю, заверяю, я вам ее обязательно даже перешлю на WhatsApp. Чтобы вы жанагы ОПГ боюнча айтып калбадыңызбы? Такыбаев бизге бул боюнча да айтып кеткен. Анын айтымында Венера Касымова мен ошол кылмыштуу топтун ошто жетекчилеринин биринин экинчи аялы менен подружкамын. Сен барып жолугуп кой деп мени айткан үчүн бар жолук дей берген үчүн бир-эки жолу ошол жака барган, бирок мына жерден жолугат экен, бул жерге бар, тиги жерге бар дегенде барган, бирок жолуга албай кеткенмин деп атат. Ал мен өзүм демилгем эмес, мен ал менен тааныш болгон эмесмин. Сиздердин ошол Касымова айткан үчүн баргам деп. Мен далил барбы? Ал айтып атат да. Это голословное утверждение. Он же не представил доказательств. Вот он не представил доказательств, а противовес мы предоставляем. У нас есть доказательства о том, что переписка между Такыбаевым и Касымовой, где он скидывает этот автомобиль этого криминального авторитета, фамилия назвать не могу. Далилдей турган болсо, жөнөтүп коюңуздар кандай ошол. Бизде бар, мен жөнөтөм деп айта албайм, бирок при личной встрече я вам покажу. Ал переписканы дагы көрсөтүшүңүз керек да, далилди. Смотрите, по этому факту, после обращения Такыбаева на странице Facebook Джома Кейджи дегенде чыкты, было опубликовано видео под названием «Генерал Канчыбек Ташевке кайрылуу жасады» дегенде, биз ошого возражение кылып туруп ГКМБга өзүбүздүн арызыбызды киргиздик. Ошол жерде биз айтып атат, Абджалов айтып атат, давайте, чтобы не быть голословно, я скажу. По этому поводу Такыбаев и Абджалов обратились в правоохранительный орган с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Касымовой, как я уже сказала, по факту мошенничества. Да? После тщательных проверок было вынесены 11 постановлений об отказе возбуждения уголовного дела. И там же Такыбаев в этом видеообращении указывает: меня, говорит, поддерживают люди из верхушки, Касымову поддерживают люди из верхушки, деп колмомту көрсөтөт, асманды көрсөтөчү, палец. Но при этом он не называет ни одной фамилии. Кто поддерживает Касымову? Кто тормозит
по его мнению, да, следствию, кто не дает возбудить уголовное дело в отношении Касымовой, он же не называет фамилии, он ссылается на следователей, которые говорят, мы бы легко возбудили это уголовное дело, но нам оттуда не дают это сделать. И не называет ни одной фамилии. Это голословное утверждение. Если он считает, что здесь конкретное лицо тормозит, он должен хотя бы назвать фамилию следователя, кто это говорит. Он назвал? Он не называет фамилию следователей. В противовес, я еще раз скажу, мы написали заявление, сейчас наше заявление находится на доследственной проверке, поэтому подробности сейчас мы вам разглашать не можем, но мы все доказательства приобщили к этому заявлению и передали следствию. Следствие жыйынтыгын чыгара элек. Бул жерде ошол жанагы $87,000 боюнча бул башында ошенткенден кийин илдеттеме алып $87,000 бир Lexus машинасын баалап берип, андан кийин дагы $13,000 бериптир. Ошону берип атканда өзү жана финансисттери расписка жазыптыр, видеолору бар экен, биз аны эч кандай коркутуп деген эмес, видеолорун да көрсөтүштү бизге. Расписка жазып эле отурушат, кантип коркот деп. Кийин машинаны өткөрүп бергенде өзүнүн айдоочусуна ишеним кат берип, айдоочусу аркылуу өткөрүп бериптир. Анан ал кантип коркушу мүмкүн? Арызды бул жанагы вымогать этип машинаны алып алды деп 2 айдан кийин жазып турган. Вот мен дагы катылып кетейин. Булар отказ салгандан кийин 11 апрелде 2 күндөн кийин 13 апрелде коркутуп үркүтүп моундай обязательство жаздырып алат. Эмне коркутат? Ал РОВДнын жанына бүт стоп беспредел дегендин журналисттерин алып барып Касымова келятса, все выбегают ей навстречу с камерами, снимают. И тут Такыбаев говорит, сейчас мы твою репутацию просто убьем, сведем на нет деп туруп, алып кетип муну жастырып атат. Мен дагы бир жолу кайталанып коеюн. Анан что касается машины, ОПГ менен коркутуп атабы же камера менен коркутуп атабы? Камераны алып келди, говорит, сени репутацияңды өлтүрөбүз сейчас вот на этом рынке ювелирном. И ОПГ менен кошо коркутуп атат. Сен азыр говорит, бизге машинаңды өткөрүп, но акчаңды бербесең, балаң өкүңөр азыр гана СИЗОго киресиңер, силерди аякта күтүп атат деп коркутат. А Касымова жана Крим авторитетти эстеп туруп, он действительно аякта связи бар деп корккондон моундай обязательство жаздырат булар Касымовадан. Анан мен азыр пока не забыла. Бунун баары өткөндөн кийин потом выясняется, что оказывается им отказали. Касымова об этом узнает только потом, что 11-го еще им отказали, аясы кеткенин они пошли вот таким путем шантажа и угроз. Машинаны жаздырып атканда жанында бир юрист бала жүрөт. Анда фамилия, аты жөнүн мен айта албайм пока, потому что в отношении его тоже есть заявление. Этот юрист представляется представителем 13 апреля, когда выдается доверенность, он сопровождает, значит, эту сделку, представляясь его представителем Такыбаева. И только потом в процессе следствия выясняется, что он никакой не представитель был. То есть он тоже запугивал, он тоже шантажировал, он тоже угрожал. Доверенность на его имя была Такыбаевым выписана только в мае 23 года. То есть после того, как они уже отобрали обязательства, как они переписали машину, после этого выясняется. А на тот момент он представился представителем, юристом. Не это ли вымогательство? Анда эмнеге ошо вымогательство болуп атса, ошол учурда эле арыз жазган эмес, 2 айдан кийин жазды? Бул өзүнө жазды да. Өзүнө келип туруп жазды, потому что все это время она была под угрозами. Все это время она была под шантажом. Вот как сейчас они шантажируют видеообращения в социальных сетях. Ошентип сени говорит, балаңды да коркутту, өзүбүз билебиз эмне кылабыз. Из того, что случится, ты сам өзүң билбей каласың. Коркутканы боюнча далилдер барбы сиздерде? Кантип коркуткан? Коркутканы ушул да. Запистер барбы, коркутуп аткан же бир келип сөздөрү барбы? Крим авторитеттин сүрөтү бар. Биздин эми далилибиз мындай болот. Эми азыр документтер менен айтып кетелик. Кайрылган, укук коргоо органга кайрылган. Азыркы учурда ишти эч ким кыскарткан жок. Эч ким биякта кылмыш жок деп туруп баш тарткан жок. Азыркы күнгө чейин иш токтолуп турат да. То есть ким кылмыш кылганын ошол адам пока табыла элек деп туруп токтолуп турат. Демек, Касымова бурулусунун арызы боюнча азыр дагы эле тергөө амалдары жүрүп атты. Жок, ошо коркутканы тууралуу кандайдыр бир далилдер барбы? Далилдер бар болгон үчүн иш козголду да. Кандай далилдер бар? Ал тергөөдө бар. Бизге бере аласыздарбы?
ал тергөө өзүнүн жыйынтыгын чыгара электе биз аны бере биз ал жактан биз азыр андай укугубуз жок да. Биз эми ушул жерде айтып кетсек да, эми бияктан эми Такыбаевдер арыз жазган боюнчачы каяка гана жазган жок да. 11 жолу кылмыш козгоодон баш тартылып атат. Касымова бурулсун арыз жазгандан түздөн түз ушу ким кылмыш кылган деп көрсөтүп берип атса дагы, азыр кылмыш кылган киши аныктала элек, табыла элек деп туруп токтоп коюшту. Демек, Касымова бурулсун анда арыз боюнча да ишти кыскартып салбайбы беле? Демек, кылмыш курамы табылган үчүн ошон үчүн азыр убактылуу токтотуп атышат да. Эми бияктан мындай айтканда, тергөө учурунда тергөө жүрүп аткандачы, Касымова бурулсундун укугу тебеленип атат. Анткени түздөн түз көрсөтүп атса дагы, ага карабай эле ким кылган билбейбиз деп туруп токтотуп атышат да. А бияктан Касымова имиш бирөөлөргө чыгып, мүмкүн кандайдыр бир ошол жака аракеттер кылып атат, ушу жардам кылып атат дегенден, биякта 11 жолу прокуратурада текшерди, 11 жолу да тергөө текшерди да. Бирде тыянак жарандык тартипте каралат. Ооба, туура. Ал жөнүндө айттыңыз. Бул жана кылмыш ишин токтотуу боюнча, жанагы коркуттуп, машинаны алып алды, жаздырып алды деген боюнча бизге токтомун беришкен. Кылмыш иши токтотулуп тургу, эч кандай коркутканы аныкталган жок деп. Сотпасаңыз. От февраля, да, посмотри. Прекращение деп турам. Кылмыштын курамы жок болгон токтотуу. Бул деген жокко чыккан токтом да. Бул жокко чыккан бул. Качан жокко чыккан? Бул токтом жокко чыкканына бүгүнкү күнү дело приостановлено. Производство по делу приостановлено. Акыркы токтомду алар деле билет деле болушу керек, эми аны билбейсиң. Бере аласыздарбы? 24 августа дело приостановлено. Есть постановление о приостановлении уголовного дела. Но бул 16 февралда кылмыш ишин токтоткондон кийин, кылмыштын курамы жок деп кыскарткандан кийин сиздер кайра кайрылгансыздарбы? Бул токтом кайра жокко чыгып, следствие было возобновлено, и 24 августа, если я не ошибаюсь, я могу в днях ошибиться, вынесено постановление следователя о приостановлении производства. Ошол токтомду бере аласыздарбы? Бере алабыз. Көрдүңүзбү, Элеман, это опять-таки предоставление ложной информации Такыбаева. Он предоставил вам то постановление, которое ему выгодно. Он предоставил о прекращении постановления. А почему он скрыл о том, что это прекращение уже давно отменено? Он об этом не говорит. Видите, это опять-таки... А постановление, оно абсолютно секретное, а постановление бар. Я со всей ответственностью вам заявляю. Более того, жана видеообращенияларга силер көңүл бурсаңар, бүт эле Касымова бу расписка жазып атат деп туруп, кыркып туруп, кескилеп туруп, нужную часть он выкладывает в сеть. Почему он не выкладывает все полное видео? Когда вот они как раз-таки в том месте, где она подписывала, где она расписывается, они же не полное видео выложили, они выложили только кусочек, который им интересен. А там, если бы они выложили полное видео, там были как раз и угрозы, и шантаж. Понимаете? Они этого не делают. Это опять-таки предоставление ложной информации, попытка ввести общественность в заблуждение. И тут он еще обращается к властям. Значит, он пытается еще и власти ввести в заблуждение. Другое видео, которое он распространил, мы, наверное, к этому подойдем, да? Мен аягына сиздерге микрофон берем, азыр суроо дейт. Мына жакында эле дагы тергөөчүнүн кабинетинде 46 000 сом доллар алып келишти дейт. 46 000 доллар алып келип, мындай договор көрсөтүштү деп атат. Силер эч жакка кайрылбайсыңар, органдары кайрылбайсыңар, ушуну менен болгон акчаңардын баарын кечесиңер 46 000 алгыла деп. 46 000 эмнеге алып келген акча ал? Мындай келишимде бүт баарын жазып алып келипсиздер го. Колдор бар экен. Давайте я прокомментирую это соглашение, да. Я хотела более подробно остановиться именно вот на этом соглашении и на этом эпизоде такого большого нашего вопроса. В своем видеообращении Такыбаев говорит о том, что адвокат Касымовой инициировал вот это мировое соглашение. Меня очень удивило, насколько человек может говорить неправду.
выдавать лживую такую информацию. Я никогда не обращалась. Я никогда не была инициатором таких соглашений. Вот я со всей ответственностью заявляю. На меня вышел адвокат Такыбаева и сказал: давайте, может быть, мы стороны приведем к мировому соглашению. Я говорю, я абсолютно не против. Я всегда за то, чтобы стороны договорились и мирно разошлись. На каких условиях? Говорит, вы можете, говорит, поговорить с Касымовой, чтобы она 50 тысяч выплатила Такыбаеву, одному Такыбаеву, там про Абджалова речи вообще не было. И Такыбаев, говорит, все свои вопросы Касымова снимет. Я говорю, а почему 50 тысяч? Откуда вы взяли сумму 50 тысяч? Ну, говорит, сейчас такая сумма необходима Такыбаеву. Я пришла к Касымовой, говорю, Касымова, Венера, говорю, адвокат Такыбаева пришел с таким предложением. Как ты на это смотришь? Она узнала, попросила мое мнение. Я говорю, я за то, чтобы вы договорились. Договорились и поставили точку в этих вопросах. Елу миң, говорит, мен ақшам жоқ. $50,000 мен андай ақшам жоқ. Почему 46 миң? 46 миң дегенде мен есептеп интервьюға шейін сізге айтпадым, біле, қанша ақшасы қалды у них в остатке депші. 50 миң ақшам жоқ, бирок 46 миңді санап келгенде 30 миңді мен Такыбаевқа могу вернуть по расчетам. Прибыль, бүт алған ақшаларын минусовать еткенде Такыбаевқа 30 миң қалып атат, Абжаловқа 16 миң қалып атат. Ошол 30 миңді 16 миңді қосып тұрып 46 миң қылып тұрып мен мақұл берейін, если ошол эле мирового, если они настаивают, ошо мен вопросты жабалы деп мен Венераны убеждать еттім. Венера ал ақшаны ломбардқа алтынын тапшырып, под проценты ақша алып тұрып, ошол ақшаны чоғылтып келет. Мое было требование и условие, что эти деньги будут передаваться в кабинете следователя и преследователя. Почему? Потому что Такыбаев көп жерде... Мындай демилге ал Такыбаев биз тараптан болду деп атты. Ну, видите, анын өзүнүн чындыгы, бул менин өзүм чындыгым. Мен ошол үчүн айтып атам. Бирок ушул жерден Венера Касымовна буга чейин сүйлөшкөнүбүздө ал айтты. Мени тергөөчүнүн кабинетине сүйрөп барышты. Мен көчөдөн деле берсе болот эле деп айтты. Бит Такыбаевдар сүйрөп барды деп айтып атпайбы? Жок, Такыбаевдар сүйрөп барган жок. РОВДга мен биринчи келдим. Мен келип туруп, ошол жерде мен Настаивал на это деп атты. Венера Касымова экөөңүздөр жүрүңүздөр эки башка чыгып атат. Настаивали, Касымова позже всех приехала. Настаивала, чтобы именно в кабинете следователя, Касымова, видите, у нее есть адвокат в моем лице, она доверяет мне. А в том, чтобы это было в кабинете следователя, настояла я. Потому что я Такыбаеву не до конца доверяла после вот этих обращений, понимаете? После первого видеообращения. Поэтому в кабинете следователь еще изнутри закрыл дверь. Ал көчөдө болуп турган нерсе болсо, мыжыда вполне возможно было бы, что Такыбаев чөнтөгүнүн акчасын алып качып кетсе, биз каяктан таба алсак Такыбаевди кол койбойбуз деп. Потому что Такыбаев ишеничтен чыккан, он вышел из доверия. Понимаете? И вот эти условия соглашения, они сами вносили коррективы. У меня есть доказательства, когда я пересылала его адвокату проект этого соглашения, и они сами дополняли условия этого соглашения. Понимаете? И ошол соглашениені кабинет следователь акчаны карап туруп, булар айдажы айтат, биз түнү менен да чыгып келе алабыз, дейт, акчаңар даяр болчу болсо. Я говорю, келе бергиле, я постараюсь, чтобы эти деньги она собрала. Жолдон келатып, машинеси бузулуп калып токтогулда. Кеч болуп калды, мына биз 10-до келди, кеч болуп калды, эми эртең менен чогулалы деген звоноктор келип түштү мага. Эртең менен хорошо деп туруп, эртең менен биз чогулдук следовательдин кабинетинде. Эми ошол жерде тартып, получается, бул эмне үчүн кылды? Специально оштон 9-10 саат жол жүрүп бияка келип для того, чтобы снять. И по его мнению хотел скомпрометировать Касымову, но он скомпрометировал только себя, Такыбаев, этим видео. Анда бул $46 миң бергенге макул болуп турду атасыздар да. Бул логикалык суроо да. Бул мени күч колдонуп, коркутуп, $100 миң акчамды алып алды, машинамды тартып алды деп арыз жазып атасыздар да, анан кийин 46 миңди кайра эмнеге берип атасыздар? Бул адвокаты мага чыкканда, ошол Касымованы мировойго келтире аласызбы, сүйлөшө аласызбы дегенде, бир веский бир жагдайды айтты мага. Мен как человек, я прониклась к этому, но он попросил об этом не говорить. Поэтому сейчас я об этом сказать не могу. Там было веское обстоятельство озвучено. И с человеческой точки зрения я посчитала правильным пойти вот на такое соглашение. Но инициатива исходила, я еще раз повторю, от Такыбаева лично, не от Абджалова, от Такыбаева. И Такыбаев не говорил, что он будет делиться с Абджаловым, он собирался эти деньги взять себе. Понимаете, а нам было без разницы, он будет делиться с ним, либо он себе возьмет.
Анан ошону менен сиздер жанагы Lexus боюнча арызыбызды дагы токтотууга макул болобуз деп келишим түзүп жазыпсыздар да, долбоор, келишим долбоор. Это их изменения, это их дополнение. Долбоорду алып келгенсиздер да макулдашып. Ошондо 46 миңди алар алганда, могу Lexus'тан да кечет белеңиздер. А вот и Лексу, это если бы они сели договорились, бир маселе бир ушул бир точкага келчү болсо, анда көрөтүлөк. Жок, биз Lexus боюнча кылмыш ишин токтотобуз, ал боюнча доо койбойбуз деген пункт киргизиптер го. Но они к этому согласию не пришли. Түшүнүктүү, менин суроолорум бүттү. Айта турган сөзүңүздөр болсо. Уруксат берсеңиздер, эми биз Касымов Бурулсундун өкүлү болгондон кийин эми мага тартканга жумушубуз ошондой. Бирок эми бияктан юрист катары эле биз кесиптеш экөөбүз юристпиз. Юрист катары эле мындай мыйзамга таянып эле түшүндүрүп берүүгө аракет кылайлык. Бияктан эми Такыбаев анан анын шериктеши укук коргоо органдарга кайрылып алдамчылык кылды. Биздин буюмдарыбызды, биздин акчаларыбызды ушул алдамчылык жол менен алып кетти депчи. Эми алдамчылык деген берене анын атайын признактары бар да. Кандай учурда алдамчылык болот, кандай учурда алдамчылык болбой жарандык тартипте боло турган чыр депчи. Бул алдын ала ошонун баарын даярдап, тикелей ниети менен ишеничине кирип туруп, анын мүлкүн алып алууга, алдоо жолу мененчи. Бияктан эми анын ишеничине кирүү дегенденчи, демилге, эң биринчи демилге ушул бизнеске кирейин деген Такыбаев менен анын шериктеши болуп атты. Бияктан Касымов Бурулсун алардын артынан жүрүп алып, жүр мен франшизамды алып алгачы, арзан берип атам, же болбосо аябай жакшы шарттар менен ушундай байып кетесиңер деген андай жок да. Өздөрү келип, өздөрү суранып, ушундай сиз менен чогуу иштешелик деген алардын демилгеси болчу да. Бияктан уже алдамчылык автоматтык түрдө уже жокко чыгат. Андан тышкары эми алдамчылык деген алдамчылык адамдар бул көрүп атабыз, бул бүт акчаларын алып алып, ар бир действиясын алдоо жолу менен алардын буюмдарын алып кетип, анан кийин качып кетүүгө. Азыркы күнгө чейин өзү Бишкекте эле любой момент келип сүйлөшүү жолдору менен ошол эле келишимде көрсөтүлгөн пункттар бар. Эгерде кандайдыр бир келишпестик болсо, сүйлөшүү жолдору менен чечүүгө жол берилип атат. Болбосо ошондой эле жарандык тартипте сотко кайрылсын, же болбосо кандайдыр претензиялар койсун, чечүүгө жолдору бар. Жок, анын баарын аттап кетип эле эми азыр мүмкүн ушундай совет бергендир бирөөлөр, ушундай эле кылмыш иш деп көрсөтсөң, басым кылсаң, ушундай акчаны эртерээк алып аласың депчи. Ошол эле учурда эми эсебин көрсөтпөш керек да. Эми азыркы күнгө чейин аны толук эсебин билбей атабыз. Биздин эсебибиз бар да. Ар бир тыйын, ар бир долларына беричи. Андан тышкары эми бияктан канча бир жылдан бери, бир жылдан ашык ушундай кырдаал болуп атат, уже кырдаал аябай эле күчөп баратат. Анан кийин сиз да ушу чакырганыңызга рахмат. Касымов Бурулсун да ушундай келип өзүнүн ушундай версиясын айтып кетүүгө мажбур болду. Анткени уже интернет тармактан да уже давление кылып, уже көрүп атышат да, уже милиция жазгандан эч кандай буларкы жыйынтык болбой атат да. Эч кандай жеңишке жете албай атканын уже интернет тармактан давление кылганга ушундай сен жаманаттуу кылып, аброюңа шек келтиребиз деп туруп, ошондой жол менен алууга аракет кылып атышат да. Бияктан эми мыйзамга таянып кетсек, милиция кайрылды. Милиция ар бир жибинечинен бери бүт текшерип чыкты. Ошол эле милиция аны көзөмөлдөй турган прокуратура. Эгерде ушунчалык эле алдамчылык болуп атса, биякта курам бар болуп атса, албетте уже бир жылдын ичинде уже жопко тартмак. Уже текшере турган жерде эле калбагыла бияктанчы. Түшүнүктүү. Сөзүңүз кайталанып кетип атат кайра, мүмкүн болсо убакытты карап сизге өтөрөт. Меня здесь абсолютно удивляет обращение Такыбаева в социальных сетях, которые абсолютно не соответствуют действительности. Он называет где-то Венеру Касымову мошенницей.
Мы, граждане, все понимаем, да, что у нас есть высшая юридическая сила, обладает Конституция, где прописан конституционный принцип презумпция невиновности. Ошол мошенник деп айтып атканда Касымова ошол далили бар бекен приговором, вступившим в законную силу, которым Касымова признана мошенницей. Он не представил? Такого нет. Касымова безупречная личность. Она глубоко порядочная, непорядочная, глубоко порядочная личность. Это девушка, у которой огромное количество благодарственных писем, грамот почетных, начиная от Жогорку кеңеша и еще выше, которые мы также можем вам представить. Это настолько положительная личность, не запятнанная абсолютно ничем. И вот называть ее мошенницей, насколько это правильно, я, наверное, каждый слушатель сам даст свою оценку, не имея приговора на руках, вступившая в законную силу. Она также, Такыбаев говорит о том, что государственные органы подтвердили, что Касымова занимается продажей ювелирных изделий, которые, значит, оказались на нашем рынке контрабандным путем. Но при этом они не показывают ни одного документа госоргана, который подтверждает их слова. Это опять голословное утверждение, это опять оговорка. Таким образом, Такыбаев наговорил как минимум на 3 иска. Тот момент, о котором вы сейчас сказали, где 46 тысяч долларов он пересчитывает в кабинете следователя, он там показывает лица Касымовой, показывает лицо ее сестры, но за это тоже есть ответственность в Гражданском кодексе, где без разрешения этого лица недопустимо показывать эти лица в социальной сети. Меня удивляет, почему юристы и адвокаты Такыбаева об этом ему не говорят. Или он считает, что он настолько безнаказанный. Это самоуверенность Такыбаева. Но я думаю, что он зря об этом так думает, если он думает именно так. Поэтому еще раз подытожив, я хочу сказать, ни один довод Такыбаева, о которых он говорит в соцсетях, не подкреплен ни одним доказательством. В противовес его доводам мы сейчас к вам привели все доказательства. Начиная от постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в количестве 11 штук, и заканчивая теми доводами, которые мы сейчас озвучили. И, конечно, то постановление, о котором везде говорит Такыбаев, о прекращении уголовного дела по факту вымогательства, что нет состава в этом деле, состава преступления, это опять его лживое утверждение. Мы вам предоставим то постановление, на основании которого данное уголовное дело приостановлено. Кыскача бир айтып кетсем аягында эми уже убагы деле келип калды го деп эсептейбиз. Касымова бурулушунда айтып кеткен, жарандык тартипте албетте иштер козголот. Ушу аброюна шек келтирген, жаман аттуу кылган видео тармактарга чыгаргандачы, ал жактан дагы албетте реакция болот. Жакынкы арада уже доо арыздар кирет да. Ошол. Бул жанагы айткан маселе жаңжалдын чыкканы боюнча документтер, франшиза саткан документ болгон жок, уруксат кагаздары болгон жок, мамлекеттик органдарда азыр өзүңүз да кошумча алып кетпедиңизби? Бизге азыркы учурда дагы ошол зер буюмдарын сатууга уруксат берген лицензияларын, уруксат кагаздарын бере аласыздарбы? Ал ачык эле маалымат да. Ал деген ачык маалымат, любой органдарга калган киши барып алат. Бизге бере аласыздар ушул далил болуш үчүн? Жок, у вас есть такое же право, это все в открытом доступе. Жок, эми сиздерде бар да, ошонун эле копиясын берип койсоңуздар. Биз бербей эле мы можем показать вам. Бул азыр айтып атасыздар да, эч кандай далили жок. Жок, мен суроону берип алайын. Эч кандай далили жок. Бул уруксат ошол зер буюмдарды сатканга бунун уруксаты болгон, баардык документтери болгон деп. Ошол сөзүңүзгө далил катары ошол документтерин бизге берип коюңуз. Ошол документтердин бардыгы кылмыш материале об отказе, на основании которых вынесены постановления об отказе возбуждения уголовного дела, в этих материалах они есть, они имеются, они приложены. Бизге деле берсеңиз көрсөтмөкпүз да, мына далили бар экен деп. У адвоката Такыбаева есть возможность пойти и с материала взять эти копии. Бере албайсыздар анда бизге? Я считаю, что они могут сами. Бизге мындай да айыптоо принциптери да бар да. Ким айыпталса, ошол күнөөлүү экенин адамчы өздөрү далилдеп бериш керек да. Азыркы күнгө чейин биз ошондой принцип менен келип атабыз. Эгерде Касымова бурулсун күнөөлүү экен болсо, анда ошол күнөөлүү экенин далилдеп берсин. Бул мыйзамда деле жазылган. Ар бир юрист аны деле билет. Биз деле жана аягында айтып кетпедимби, уже эти
жаман аттуу видео чыгарганда ал жактан биз өзүбүз кайрылабыз. Ошондо далилдеп берсин. Чын эле ошондой бекен? Андай болбосо, анда жанакы видеолордун баарын өчүрүп, анан опровержение чыгарууга мажбур болот да. Түшүнүктүү. Рахмат келип жооп бергениңиздер үчүн. Кандай болгон күндө дагы акыйкат жеңсин дейбиз. Бизден негизги лозунгубуз дагы ар дайым чыгып турат, акыйкат жеңет деп. Акыйкат жеңсин. Рахмат. Рахмат сизге.